Таш Мияшев. Махабат менен коштошуу. 3-дептер. Кыш чыгып баратат. Назира экөөбүз бүгүн киного кирдик. Анан келип, мектептин короосунда көпкө сүйлөшүп отурдук. Атасынын кыркы өткөндөн кийин шаарга барды. Апасы инисинин кызын алып келип алган. Кемпир жалгыз калган жок. О, Назира. Эгер окусаң кандай сонун болор эле. Билесиңби? Жаштар окушубуз керек экен, дедиң. Жаңы замандын адамы болушубуз керек экен. Көрчү. Шаарда мурда биз билбеген жаңылыктар пайда болуп келатат. Машиналар көбөйдү. Завод курулуп жатат. Аэропландыго билесиң. Биздин агай айтып олтурса тим элечи, али сонундар дагы болот экен. Кыздардан инженер, айдоочу чыгат дейт. Баягы кинону көрдүк го. Кабат-кабат үйлөр. Көрүнбөдүбү? Биздин шаарда ошолордой болот имиш. Ошонун баарын мектепке көп жыл окуп, анан билимдүү болуп иштей алат дейт. Атам раматылык, кызым, оку, көзүң ачылат. Өзүңдүн наныңды өзүң таап жейсиң. Сага окшогон кыздар эле чоң болгонун көргөмүн. Жаңы өкмөт келгенде Ташкентке баргамын. Ал чоң шаар. Ошондой шаарда окусаң экен, деп көп айтчу. Көрсө, атам бир нерсеге түшүнгөн экен. Биздин агайыбыздын айткандары да атамын айткандарына окшоп кетет. А сенин окуйм дегениң жакшы. Сельсовет болсоң эмне? Ал дагы жакшы. Бирок канча убакыт иштейсиң, бара-бара билимдүүлөр көбөйөт. Анан бир күнү сенин ордуңду алып коюшат. Быйыл күздө оку. О, Назира. Сен ушуларды айттың. Кандай токтоо болуп кеткенсиң. Өзүмдү сенин алдыңда алсыз, боюмду сенден пас сездим. Сен көптү көрүп, кепти билип калган турбайсыңбы? Жолборс дейм. Атам өлгөндөн кийин мен сени ого бетер арка кылчу болдум. Сени урматтап калдым, дедиң. Мен да, Назира, дедим. Экөөбүз жанаша олтурдук. Сен мага кичине кыналдың. Мен колдоруңду кармаладым. Эмнегедир сени аяп турдум. Ырыңды сагындым, дедиң. Унчукпадым. Эми качан келесиң, дедиң. Тез эле келем, дедим. Апамдан дагы кабар алып тур, дедиң. Кабар алып турам, дедим. Атыңды кай жерге байладың эле? Баягы тааныш корооңобу? Эми кеч болуп калды. Жолдо коркпойсуңбу? Кете кой эми, дедиң. Дагы кичине олтуралычы. Жаныңан такыр кетким жок. Сени жалгызсырайт деп аяйм, дедим. Дагы сүйлөчү, дедиң. Эмнени сүйлөйүн, дедим. Келечекти, дедиң. Унчукпай калдым. Келечегибиз кандай болор экен, дедиң. Эң сонун болот, дедим. Ооба, эң сонун келечек болот. Ага көзүм жетет. Айылыбызда шаарга айланат. Электр жарыгы, жеңил машинелер көбөйөт. Анан экөөбүз жеңил машинеге жанаша олтуруп, коңур жазыбызга барабыз, дедиң. Бир аз сүйүнгөндөй. Мен унчукпай отурам. Экөөбүздүн келечегибизге көз жүгүрттүм. Жаз болуп келатат, дедиң. Ооба, жаз болуп келатат, дедим. Жаз кандай сонун, дедиң. Сонун. Адамдарга дайыма жаз болсо, дедим. Эми кечигип калба, жакшы жетип ал, дедиң. Кош эми, өзүң жакшы түш көрүп жат. Тез эле келем, дедим. Жолду катар ойлонуп келдим. Чын эле, карачы өзгөрүштөрдү. Колхозго 2 трактор келди. Алар чигитти өзү эгип, газону да өзү чабат экен. Мурда ат менен, кол менен иштөөчү эле. Ашираке айтты. Жол салынат, үйлөр катар-катар болуп жол боюна түшөт, деди. Бир күнкү сессияда колхозуңарга машина берилет деп төрага өзү айтты. Демек, мен булар жөнүндө аз ойлонот экенмин. Назира, кандай токтоо. Көптү сезип, көптү ойлойт тура, а менчи? Анын алдында өзүмдү али караңгы, моо сездим. Атам. Мени окутпай, ат тандап мингизип, аш тойду алып жүрүп, алчактатып көк бөрү тарттырып, тыйын эңдирип үйрөткөн экенсиз. Аныңызга рахмат. Бирок мен көрбөгөн, мен укпаган жаңылыктар болот турбайбы? Баягы кинодогудай чоң шаарларга барып окусам, кандай сонун болор эле.
көргөн жерим алакандай ош, анан тоо арасындагы айыл. Атам, атам, мени адалдыкка үйрөттүңүз, бирөөнүн акысын жебеске, бирөөнүн дилине зар бербеске, адамгерчиликке, тазалыкка, дайыма сылык жүрүүгө үйрөттүңүз. Баардык айтканыңызды жазбай аткарып келе жатам. Бир гана мени окутпай койгонуңузга өкүнөм. О, Назира, Назира, мен сени канчалык жакшы көрөм. Аны түшүнөсүң. Сен мен үчүн гана жаралсаң керек. Сен менин махабатымсың. Азыр керебетиңде уктабай жатат бекенсиң. Кантип жетип алды экен деп ойлодуңбу? Же өзүң айткан чоң китепти окуп жатасыңбы? Мен бат эле жетип алдым. Жаныбарым сары жал лапылдап жолдордо жүрүп олтурду. Мына, адатым эмеспи? Калемимди олдоксон кармап, дептериме жазып жатам. Азыр уктайм. Сен жөнүндө түш көрсөм деп тилеп уктайм. 5 тоголдо бел чечет, бешиктеги балада үшүбөйт деп кыргыздар туура айтышат. Мына 5 тогол кирип келди. Сууктун кабары калбады. Айланага жаз жыты бүркүлдү. Атам бүгүн мени жанына чакырды. Балам, эми тойго камылга көрөлү. Таасыл байбиче менен сүйлөшүп келдим. Кызым окууну бүтүп, каникулга чыкса эле киргизип ала турган болдук. Бечара кемпир куу коргондо өзү олтуруп калыптыр. Инисинин кызына учук оорусу жабышып, аны да алып кетишиптир, деди атам. Мен унчукканым жок. Кызматыма бардым. Кеңседе көп олтура албай, ишим жок болсо деле жогорку бригадага жөнөдүм. Сатар үйүнө түшүрдү. Өзүнчө үйлүү жайлуу болгон дагы жакшы экен. Аялы чай кайнатты, тамак жасады. Сени Сельсовет болот деп эле угуп калам, деди Сатар бир окумда. Болсоң болчу. Болсом эмне? Менден артык кишилер Сельсовет болбойбу? Дедим күлүп. Сөз анда эмес. Көңүлүң жакын кишилерге жакшылык каалайт экенсиң да. Менин тоюмда өтө эле суз олтурдуң. Сыдык үйлөнгөндө жадырап, ырдап көңүлдүү элең. Кийин уксам башкача экен деп Сатар оор басырык калыбын бузбай сүйлөдү. Назира жөнүндө билип калган го деп түшүндүм. Сыдык билчү эле. Ал эми буга айтпай жүргөнүмө азыраак күнөөлүүдөй өзүмчө уялып кеттим. Сатар, дедим. Ортодогу тынчтыкты бузуп, кээде биз жаңылышат экенбиз. Бирөөнүн кайгы капасы менен иш болбойт экен. Өлүм, өмүр жөнүндө аз ойлойт экенбиз. Мына, өзүң мага жакшылыкты каалап олтурасың. Бир мага эмес, ар бир адамга жакшылык каалоо керек окшойт. Назиранын башына түшкөн кайгы мени кандайдыр турмуштун ичеги бооруна аралашууга алып келди. Мен Назираны жакшы көрөм, аны өзүмдүн бактым деп эсептейм. Менин тункуч сүйүүм жалгыз ошого арналган. Атам Назиранын атасы менен кудалашкан эле, бирок ал киши тилегине жетпей калды. Эми көрчү, апасы жалгыз ээн коргондо. Бүгүн мен бир жагы үйлөнүүгө камынып кубангандай болсом, бир жагы ойго батып олтурам. Сагатай келдим. Эмнеге ойго батасың? Кубана бер. Назирадай жакшы кыз жарың болгону турат, деди Сатар. Жок, сен түшүнбөдүң. Мен такыр башка жөнүндө айтмакмын. Билесиңби, мен Назирага үйлөнсөм, алардын үйүндө болушум керек го дейм. Күчкүйө болуппу? Деп Сатар чочуп кетти. Ооба, дедим ишенимдүү. Аяш атам менен Аяш энемчи? Деп Сатар мага көздөрүн бакырайтты. Маселе ушунда турат, дедим жай гана. Сатар унчукпастан бир мага бир дасторконго тиктеп олтурду. Ошол учурда менин жүрөгүм тараза болуп турду. Бирде атам менен апам жакка, бирде Назира менен анын апасы жакка ооп жатты. Сатар дагы эле унчукпай олтурат. Макул деп ойлодум. Назираны үйгө киргизип алайын. Апам аны жумшап оңуп калсын. А Назиранын апасычы? Ээн коргондо жалгыз калабы? Өзү да оорукчан неме. Апам болсо алдуу күчтүү, касабадай атам турат. Күчкүйө болуп, эмне экен? Бул сөз элге жат учурайт. Ата-энеси туруп дешет. Эмне кылсам? Кой досум, деди Сатар башын көтөрүп. Анткениңде болбойт го. Эмнеге? Элеп көрбөйт, калк каалабайт. Аның туура, бирок адамгерчиликчи. Тагдырга баш ийүү керек да. Назиранын тагдыры ошондой болду. Жок, Сатар досум, андай эмес. Муну тагдырга дөңкөп коюш жарабайт. Мейли, сенин оюңча тагдыры дейли. Эгер мен себепкер болуп, үйүнө кирип эендеп калган көңүлүн толтурсамчы, анда кандай болот? Ал Назиранын энеси болсо, менин да энем болгону жатпайбы?
Аның туура, деди Сатар. Дагы ойлонуп көрчү. Эртең жок бүрсүгүнү селсебет болгону жатасың. Анан өзүң чоң болуп эл башкарганы турсаң, бирөөнүкүнө күч күйөө жүрсөң, мен ошол жагын айтам. Мен селсебет болбойм. Эмнеге? Ашыраке өзү айтты го. Мен окуймун. Сатар мага көп түшүнө бербегендей туруп калды. Дасторкон жыйылды. Аттандым. Атам менен апама кантип айтамын? Алардын бетинден алышы барып турган иш. Ооба, алардыкы да эп. Анан эмне кылышым керек? Назиранын сөздөрү эсиме түшөт. Жолборс, сен ушинтип ойлоп жатасыңбы? Я, деп көзүнө чолок жаш алып, колдорун көкүрөгүмө коюп мага жалооруду. Анда кандай жакшы болор эле. О, байкыш апам. А мунуңду укса эмне дерин билесиңби? Озондоп эле ыйлап жиберет. Атам өлгөндөн кийин бошошуп калды. Бирок Жолборс атаң менен апаң унабайт, капа болушат. Ошолорду капа кылба, анан күч күйөө аталасың. Кой, жора жолдошторуңдун алдында сага андай атты жабыштыргым келбейт. Сени жер караткым келбейт. Кой, Жолборс, апамын бир оокаты өтөр, каралашып турабыз да. Менин атам бар го. Ошондой, Жолборс. Ошондой болсо да элге журтка жакпайт. Өзүң билесиң, биздин айылга андайлар али жат. Мен окууну бүткүчө дагы кыйла бар эмеспи? Кое турчу, ойлончу. Асти атинени капа кыла көрбө, Жолборс. Жүрөгүм тараза болуп турат. Уктай албай койдум. Болду эми, сыяда түгөнгөнбү, жукпай калды. Кол жазмасынан эле тааныдым. Дагы баягы кыздын каты. Үйгө келгенден кийин көңүлсүз бетиме туттум. Каттарымды окуй берип жадап да кетсеңиз керек. Мейли, мүмкүн ТТБ ыргытаарсыз, окугуңуз келбес. Бирок мен сизге жазбай кое албайм. Сиз десем түн уйкум 3 бөлүнөт. Түндө түш көрүп турмун. Аны жакшылыкка жорудум. Таңга маал төшөгүмө туруп олтуруп алып, сизге жакшылык каалап, Кудайдан чын тилеп бата кылдым. Сиз баягыдай эле мага суз мамиле кыласыз. Түшүмдө аябай ыйлаптырмын. Ойгонсом, өпкөм көбөп калыптыр. Сиз жөнүндө уктум. Ичим бир ачышты. Көөдөнүм ысыганына чыдабай муздак суудан жутуп алдым. Бирок айлам канча? Бирөөнүн бактылуу болушуна ортого өскөн тикенек боломбу? Жок, уктум. Сиз Назира менен сүйлөшүп жүрүпсүз. Кийинки күндөрдө эмне үчүн көңүлсүз болуп кеткениңизди да эми түшүндүм. Кантейин, эми сиз менин ким экеними билбей эле коюңуз. Баягыда Сатардын тоюнда сизге жолукмак болчумун. Сырымы бир айтмак элем. Анте албадым. Дасормол кештелеп алып бардым эле. Сизге ошол жерде тартуу кылып берейин дегемин. Ага болбоду. Ооба, болбоду. Мен Назира экөөңүздөр жөнүндө ошол жерде уктум. Сиз эч кимди тиктебей, кабагыңыз салыңкы кыжалат кишидей олтурдуңуз, ырдадыңыз. Бир кызга бооруңуз ооруп жүргөнүңүз тууралуу ырдадыңыз. Ага түшүндүм. Үнүңүздө толкун жок эле. Кандайдыр зырылдаган күйүт, каңырык түтөө, бирөөгө боор уруу бар болчу. Ичим күйүп турсам да сизди аядым. Ушундай албеттүү жигитти баш ийдирген сүйүүгө тан бердим. Сизге жакын олтуруп, көңүлүңүздү көтөрүп, аз болсо да жубанткым келди. Анте албадым. Сизди мурдагыдан да сүйүп турдум. Кантейин, баары бир сүйүп турдум. Буга ишениңиз. Мен жалганды жамай албаймын. Азыр ушул катты жазып жатканда да жүрөгүм ачышып турду. Сиз мени издебейсиз, аны билем. Бирок менин карегимде сиз жүрөсүз, түбөлүккө жүрөсүз. Күйөө жанчылардын катарында унчукпай олтурган сизди гана тиктей бердим. Бир окумдага маңдайыңыз чыпылдап тердеп чыкты. Сизге арнап кештелеген дасормолумду сунгум келди. Териңизди арчып коюңузчу, дегим келди. Анте албадым. Баары бир дасормолумду сизге беришим керек. Ал сиздики. Ушуну менен сөзүмдү аяктайм. Сизге жакшы ийгилик каалайм. Мен алыс жакка кетпесем экен, сизди кез-кез көрүп турсам экен. Эми тилегим эле ушул болуп калды. Кошуңуз атамга. Катты окуп болуп, көзүмдү жумуп, көпкө чейин жаттым. Атамганын ким экенин элестетип көрдүм. Тетик кыз көрүнөт, бизге жакшылык каалайт, ортого өскөн тикенек болгусу келбейт. Кара мүрдөздүк кылбай жолугуп койсомбу? Жок, ансыз деле өзү баарын билет экен го. Ким болду экен? Бүгүн күн ачык болду. Коңур жаздын талаалары жанданды. Колхозчулар чигит эгүүнү башташты. Раис Кадыр акенин кабагы ачык. Былтыр планын толтургандан бери районго кадыр артты. Колхозго бир автомашина алды. Районго араба менен тарактатпай эми зуу этип барып келип калат.
жакында дагы бир трактор аларын айтты. Азырынча 2 трактору иштеп жатат. Жүр, Жолборс, колхозду чигитегүү башталды. Биз да бригадаларга барып баш көз болуп коелу. Райондон мага айтышкан эле, деди Ашыр аке. Биз талаага чыктык. Кадыр аке жолугуп калды. Ал сүйүнүп кетти. Палбан, быйыл күн жакшы, деди Кадыр аке далыман таптап. Чигиттер тегип жатабыз. Планды ашкы менен аткарабыз. Тойду ошондо көр. Ана көкбөрү тартыш, оодарыш, ана күрөш. Өзүңө окшогон палбандардын чери жазылат. Азыркы маселе чигитти тезегип бүтүп, аны жер бетине чыгарып алуу. Ушуну иштешибиз керек. Ашыр аке экөөңөр жакшы келипсиңер. Ушинтип жардам берип турсаңар, өзүбүздүн колхоз ишибизди алга жылдыралы. Быйыл жаз эрте келди, түшүм мол болот. Мен сатарлардын бригадасына бардым. Ашыр аке аркы участкага өтүп кетти. Мен барган бригадада иш кызуу жүрүп жатыптыр. Эртең да ошол бригадага барам. Кадыр акенин сөзү эсиме түштү. Быйыл жаз эрте келди, той болот, жыл жакшы болот. Ылайым эле жакшы жылдар көп болсун. Мен быйыл Назирага баш кошом. Той өткөрөм. Бул жакшылык эми эмне? Деги ар бир адамга кубаныч болсу. Кеңседе бүгүн адамдар көп болушту. Эртең жекшемби эмеспи? Көбү малын базарга сатууга аныктама сурап келишти. Ашыр аке районго кеткен. Кечке олтурдум. Келбеди. Назира да үй жакка өтпөдү. Окуусу аяктап калбадыбы? Бир жолу бүтүп барайын деди бекен. Эртең базардан кайтып келе жатып сөзсүз жолугам. Түн жарымы оогондо жөнөшүбүз керек. Атам болсо таргыл ноопазга туз берип жатат. Аны сатабыз. Базарга жете берип аябай сугарат. Ноопаз кампайып чыгат да нары көзгө жагымдуу көрүнөт. Аны атам наркынан ашырып сатат. Тойдун камылгасы. Атам менен апам али эч нерсе уга элек. Эмне дешер экен? Күчкүйө, бул жаман сөзбү? Ушул ой мени желкеледи. О, Назира, Назира, менден канчалык бийиксиң, көзүң канчалык ачылган. Шаарды аралап көп жүрдүк. Акимдин көпүрөсүнүн башындагы бакка кирип бараттык эле эшегин кыдыңдатып, атам келе жатат деп жибердиң. Биз бак жакка калкаландык. Атам бизди көрбөй калды. Атам дедиң. Мага кандай жагымдуу болду. Сен ар нерсени сүйлөп бараттың. А мен сенин тунуктугуң жөнүндө ойлондум. Мага ушунчалык аркалап, мени медер тутканыңды билдим. Атам дедиң. Окус айттыңбы же дайыма дилимде жүргөнүн айттыңбы? Сен ызаат кылдың. Атама көрүнүүдөн айбыктың. Рахмат сага, Назира. Мен сени канчалык сүйөрүмдү бул дептериме жаза албайм. Бир гана сөз менен кайталайм. Сен мен үчүн гана жаралып калгансың го. Ушул бакта жүрүп сүйлөштүк. Албетте, келечек жөнүндө. Биз сөзсүз бактылуу келечектин жаштарыбыз. Биздин келечегибиз жакшы болот. Мен ага ишенип калдым. Сен мени ишендирдиң. Бактын ээн жерине олтурдук. Адатыбыздай кыналшаап олтурдук. Денеңдин ысыгы мага өтүп турду. Сенин жоодураган көздөрүңө тигилдим. Сен да мени тиктеп олтурдуң. Сенин наардуу бетиңен биринчи жолу өптүм. Сен бир аз назданып барып, анан мага ыктадың. Көпкө олтурдук. Жолборс, дедиң акырын гана. Сен өзгөрдүң. Кантип? Билбейм. Айтор өзгөрдүң. Көздөрүң ойчул болуп кетти. Мурдагыдай шок мүнөзүң кандайдыр зыңкыйган жигиттикке, турмушка терең караган токтоо адамга айланды. Билем, буга биздин сүйүүбүз, атамдын каза болушу себепкер болду. Сенин адамдык улуу касиетиңе, мага болгон таза махабатыңа сыймыктанамын. Сендей жигиттер жөнүндө китептен окуучу элем, кинодон көрүүчү элем. Аларга суктанчумун. Эми андай жигит өзүң экенсиң. Мен бактылуумун. Койчу Назике, мен жөн гана эмес, ар ким эле мындай терең түшүнө бербейт. Мына, окуу жөнүндө ойлонгонуңда сендеги өзгөрүү. Бактын ичи салкындап баратты. Дарыя жактан күүшаа эткен шоокум чыгат. Аны тыңшап экөөбүз тең унчукпай калдык. Назира мага саал жылмайып олтуруп мындай дедиң. Атам раматылык бир жолу сени мечиттен көрүптүр. Дагы барып жүрөсүңбү? Жок, анда атамдын көңүлүн кыя албаганмын. Назира унчукпай жер чукуп олтурду. Атам бозосун үзчү эмес, анан намазын да таштабаган. Ар ким айта берет. Бозо арам бекен. Эгер аталай ичип алып деле бирөөгө жамандык ойлоп, бирөөнүн дилин зыян кылсаң зор күнөө. Ал эми бозо ичип, өзүң менен өзүң болуп, Кудааны дилиңден чыгарбай, намазыңды оку да жүрө бер дечү. Алар ошондой кишилер эле. Эскиликтен кол үзүшө алышпайт. Ал силердей активдер намазга барса, жакшы кылыпсың. Адам болуу керек.
Намаз окуп эле таза санаада жүрүү кандай жакшы. Дин жакшы болууга, адамгерчиликке, калыстыкка үйрөтөт эмеспи? Кечке маал коштоштук. Менин сенден суранарым, деди Назира коштошуп жатып. Атам менен энем экөөнү капа кыла көрбө. Апам барган сайын жалгыздыкка көнүп кетти. Тагамдын кызы сакайса алып келип алат. Мен сага күч күйөө деген атты жабыштырып, жора жолдошторуңдун алдында сөлтүк, кебиңди кемтик кылгым келбейт. Эгер сен ойлогондой үй бүтсө, кандай сонун болор эле. Көөгүмдө үйгө жеттим. Шакты бойлоп ары бери басып жүрдүм. Асманга жылдыздар туло баштады. Тааныш жылдыздар. Назира экөөбүздүн сүйүүбүзгө күбө болгон жылдыздар. Дагы эмнелерди жазсам? Жок, болду. Чекит койдум. О, Назира, бул эмне деген шумдук? Сен мен билгенди билдиңби? Мен көргөндү көрдүңбү? Мен укканды уктуңбу? Бүгүн апам менен атам экөө эле ортого алып тойдун маслаатын кылышты. Апам дагы эле баягы сөзүн айтты. Куураган жаным, куурайт окшоймун. Атаң экөөңөр эле чыгарбаганды чыгарып, ботом келин жумшап керилем деген элем. Эми келиним мени жумшайт. Эми келиниме мен чай кайнатып берем. Чалың түшкүр десе, сага эмне болду? Аталык кылып балаңа алың жетпесе, дагы кудалашып койдум деп, кудаңдаганыңды карачы, деп апам сөз укпай буура кандады. Чомонун кызын эле алып берет элек. Кой эми, кемпир, деди атам жумшак сүйлөп. Жалгыз балабыз экен, өзүнө жакканын кылсын, бизден көңүлү калбасын. Дагы биз балалуу болуп, анабыз бойго жетмек беле, экөө агарып көгөрсүн. Андан көрө ак пейилиң менен тоюңа камына бер. Тойду кай жерге өткөрөбүз? Дедим туюк эле. Талаада өткөрөт белек, үйдө да, деди агам. Ата, бир сөз айтайынбы? Айт, балам, айт, деди атам теспесин санап. Күч күйөө деген жаман угулабы? Атам түшүнбөй калды. Бир топко мени тиктеп турду. Мен жерден көзүмдү албай олтура бердим. Күч күйөө деп коюшат. Жетинче сагыр балдар кыздын үйүнө кирип алганды айтат да, анын эмнесин сурайсың, деди атам. Болбогон эле кеп да. Мисалы, мен Назиралардыкына барсам, мени да ошентеби, деп сурадым. Атамдын салаалары калтырап, кабагы түйүлө түштү. Эмне дешин билбей буулуп турганда, мына, айтпадым беле, деп апам чайылда олтурган жеринен тура калды. Ал кыз ошентет, мунуңдун мурдунан чүлүктөп жетелеп, таасыл итийдин босогосун аттатмак турбайбы? Эми күч күйөө болуп киргени калган турбайбы? Кокуй, шорум бул канткени? Мен сенден ушуну тиледим беле, ушуну кааладым беле, сени туубай туурамдан өлсөмчү. Элге эмне дейм, журтка эмне дейм? О, куураган жал, айтпайсыңбы, дебейсиңби? Апам үйдү бузуп улуп оңшуп ыйлады. Падарың аны алат, деди атам ачуу үн чыгарып. Бу сенин эмне дегениң? Биздин көзүбүз тирүү туруп ушинткениң эмнең? Ата, дедим. Жай, ата, өзүңүз көрүп турасыз го. Акыры жалгыз коргондо калды. Кудайга шүгүр, сиз барсыз. Апам деле алдуу күчтүү. Мен силерди биротоло таштап кеткени жатканым жок да. Тиги оорукчан кемпирди кордогонубуз болбойбу, эгер андай кылбасак. Өзүңүз адам болуу, адамга жакшылык кылуу жөнүндө айтасыз. Мен ошентип жатпайманбы? Эл оозуна иликтейт. Айтса айтышып калаар. Атасынын арбагыда сүйүнсүн. Тойду ошол коргондо өткөрөлү. Эл деле рахмат айтат сиздерге. Жалгыздын жары Кудай дептир, деди атам. Барып келип турасыңар да. О, ботом, ушуну укмак белем. Андай кылсаң ак сүтүмө ыраазы болбойм. Олдошорум-ай, күч күйөө болом деген эмнеси? Деп апам безилдей берди. Атам олку-солку болуп туруп калды. Эшик алдынан ат дүртү угулду. Аңгыч эле камчысын сүйрөп Сыдык кирип келди. Ассалому алейкум. Алейкисалам, кел. Төргөт. Жок, ушундай эле. Ыраңы бостоюп Сыдык саал энтигип калыптыр. Улам-улам жутунуп суу сурай албай тургансыйт. Апам көз жашын көрсөтпөөгө аракеттенип ары бурулуп, казан аягы жакка өттү. Атам тамагын түзөп жөнөлтүрдү. Мен Сыдыктын опколжуп турганын сездим. Тынчтык элеби, Сыдык дос? Тынчтык болчу беле, деди Сыдык кейиген түрдө. Герман бизге кол салыптыр. Уруш башталыптыр. Уруш? Атам экөөбүз жарыша сурадык. Апам жоолугунун бир учун тиштеген боюнча бурчта селейип катты да калды. Ооба, уруш башталыптыр. Адамдардын үрөйү учуп жатат. Шаарга бардым эле.
Топ-топ болгон эле адамдар зымкарагайга илинген радиону тыңшап турушат, ар кандай жоорушат. Бу суук кабарды силерди да уктуп экен дедим эле, деп Сыдык көзүн бошойтты. Ар кимибиз өзүбүзчө сыңсайган боюнча олтуруп калдык. Атамдын гана шыбыраганы угулуп турду. Я Алла, өзүң сакта пендеңди, я Алла. Назира уктуп экен. Ал үйүндө жок эле. Бул суук кабарды укпай кое турса экен, деп ойлодум дароо. Башка эч нерсе ойго келбей, дубалга сүйөнгөн калыбымда дендароо боло түштүм. Эми кандай болот? Айланайын, Сыдык, деди апам эриндерин калтыратып, бир Сыдыкка, бир мага карап, бизге да жетип келет бекен, урушса урушуп ошол жакта тынаар. Кандай болот эле, Айшине? Жаман болот да. Уруш чыкканда жакшы болмок беле. Биздин СССРге кол салса, биз жөн калмак белек. Колубузга мылтык алып, эртең жок бүрсүгүнө жөнөйбүз да. Биринчи болуп биз жаштар кетебиз да, деди Сыдык. Саал кайраттангандай, дубалга сүйөнүп олтурган калыбында. Кой, айланайын, кетпей калгыла. Андай сөзүңдү айтпачы. Кеткендер кете беришсин, деди апам безилдеп. Кетпейбиз десек кетпей калмак белек, дедим шашылбай. Бирок ичим ачышып, эмнегедир буулуга түштүм. Силердин оюңарга койсого. Сыдык кетти. Эшикке чыктым. Күн кечтеп калган экен. Назира тагасынын үйүнө кеткен болуш керек. Эртең же бүрсүгүнү келет. Өрүктөрдүн түбүндө максатсыз көпкө шалдайып турдум. Жылдыздар жымыңдашат, тааныш жылдыздар. Бул эмне деген шумдук кабар? Кантип уктайын? Апам менен атам үн сөзсүз эле болуп калышты. Эми жатайын. Адатта шашпай келчү Ашираке бүгүн саарлап кеңседе экен. Түн бою уктабаганга көздөрү кызарып чыгыптыр. Салам айтсам, башын ийкеп койду, түктөйүп турат. Кеңсеге кирип столго отуруп, эмне кылышымды билбей калдым. Кадыр акени эстедим. Аруак чамгарактап жүрчү неме уурлук кылган кишидей эки жагын жал-жал карап талаага баратат. Ал мени алыстан көрдү, бирок көрмөксөнгө салды. Кечээ эле быйыл жаз жакшы келди, план толсо деген шаңдуу сөздөрүн эстедим. Уруш жөнүндө ойлогум, аны көзүм элестетким келди, бирок эч нерсени болжолдой албадым. Жүрөгүм гана үшүп турду. Кандайдыр көөдөнүмдү бирөө бөлө чаап кеткенсип, өзүмө селт этип чочула олтурдум. Улам эле көз алдыма Назира келе калат. Анын жаш жайган көздөрүн көрөм. Ал кандайдыр менден улактагансып кетет. Жүрөгүм шуу дейт. Дагы селт этем. Ойго отуруп түш көргөнсүйм. Алагдымын. Талаалар эендегенсийт. Коңур жаздын адырлары бозоргондон бозорот. Үйлөрдүн баарынан түтүн чыкпай калгансыйт. Тиги дүпүйгөн өрүк бактан качырап бутактар сынгансыйт. Кимдиндир өксүгөн ый угулат. Кулагым уу-чуу. Токто, дедим өзүмө өзүм. Токточу, эмне болуп баратам? Бул уруш мен үчүн чыгыптырбы? Баардык элибизге келген суук кабарго биз барабызбы, барбайбызбы, Кудай билет. Андан көрө бел байлап турушум керек эмеспи? Эмнегедир ушул ой келе калды. Ордуман турдум да Аширакенин жанына бардым. Палбан, иш чатагын айланды го, деди ал салмак менен. Германия кол салды. Демек, ал өз күчүнө ишенди да. Болбосо, уктум, Ашираке. Эми кайгыра берсек эле бир нерсе чыгабы? Кайгырбаганда не? Куру кайрат кылганы турасыңбы? Палбан, уруш деген эмне экенин билесиңби? Жер өрттөнөт, үй-жай кыйрайт, адам каны суудай агат, кыямат деген болот. Өкмөттө кыйынчылык туулат, курал-жарактан, аскерден, жерден айрылат. Ого, уруш деген уруш деп үшкүрдү. Анам түнөрүп бир далай үнсүз олтурду. Майышып турганын сездим. Мага да ой пайда болду. Сестейип калдым. Тоюң качан болмок эле? Деп мага үңүлдү. Жакында. Да, жакында. Эми тездет. Не бар, не жок дегендей кулуктуңду үйүңө киргизип алууга шашыл. Шашылганда эмне? Бир жолу армиялык милдеттен кутулуп келип үйлөнсө да болот го. Палбан, деди Ашираке башын чайкап. Бу жерден кеткенден кийин, албетте, 40 жыл кыямат болсо, бейажал чымын өлбөйт дейт. Урушка барып, анан кайра келип үйлөнөм деген ал болбогон эле иш. Бир күн болсо да кыз алган жарыңын койнунда бол. Ал кыз сени күтөбү, күтпөйбү, ошону ойлон. Назираны эстедим. Ал жаш кыз, мени сөзсүз күтөт, чыдайт. Ага ишенемин. Же чын эле үйлөнүп, анан армияга кетсемби? Анда Назира эрге тийдим деген, мен болсо катын алдым деген атка конобуз. А кокус,
Ажалга ким баш ийбесин, урушта мага ок тийсе, Назира түбөлүк эрсиз өтмөк беле, эрге тийген катын катары атылат да, анда жөн эле койсомбу? Ашыраке иши жок туруп районго кетти. Мен кеңседе жалгыз отурдум да, кечке маал аттандым. Үй жакка баскым келбеди. Жогорку каналды бойлоп адырга чыктым. Кечки салкын көңүлүмдү көтөргөндөй болду. Оштон паровоздун ачуу кыйкырганы болду. Ал мени алыскы сапарга чакыргансып кетти. Тегинде Назиралардын коргону, үй алдында эч ким көрүнбөйт. Назира тагасыныкында. Ага кантип жолугам? Уруш жөнүндө укту бекен, укпай кое турса экен. Үйгө келсем, атам менен апам экөө жарыша чыгып тосуп алышты. Кабагыма карашат. Апам чебелектенип, жалынып жалбарып бирдеме айткысы келет. Атам ары-бери басып, өзүнчө күбөрөнөт. Сары жалы жайдактап, жемилгени чаркарга кирдим. Апам артыман кошо кирди. Бир нерсени алымыш болуп кайра чыкты. Эр токумду айбанга кийирдим. Айланайын балам, курсагың ачты дейм. Айран жутуп ала турчу, деди апам. Айран жуттум. Атам унчукпады. Ал мени көзүнүн кыйыгы менен тиктеп олтурду. Тасписин тез-тез санап, дилинде бирдемелерди айтып жатат. Экөө тең үйрүлүп турушат. Мына, эми күч күйөөдө, жөн күйөөдө эмес, солдат болуп урушка кетип жатам. Эми эмне дейсиңер? Деп атам менен апама күчөнгүм келет. Бирок антпедим. Ордуман туруп бөлмөгө кирип кеттим. Дептерими колума алып, көпкө чейин эч нерсе жаза албай отурдум. Назира менен кантип жолугушам? Урушта укту бекен, укпай кое тургай эле. Түндө жаман түш көрүпмүн. Бир маалда чочуп ойгонгон боюмча кайра уктай албадым. Атам таңга маал базарга кетти. Жер жарыганда апам ачык турган даршадан келип шыкаалады. Уктамыш болуп жата бердим. Ал күбүрөп кыйлага чейин турду. Бирде мага жалынып жалбарганы, бирде Кудайдан жакшылык тилеп жатканын чала уктум. Эшикке чыкканда апам намаз окуп айбанда экен. Алаканын бетине тутуп, кыбланы карап көккө олтурду. Анан мага бурулуп, айланайын, эсен эле болчу. Эл ичинде эле жүрчү. Ушул балейден Кудай өзү куткарсын. Садага болоюн. Бизге өзүңдүн топурак буйрсун, деди. Апам жакасын кармап коркуп тооба кылып жатты. Сенин алдыңа кетейин. Уйлабай көзүм соолусун. Тооба кылдым. Кудай, өзүңө тапшырдым. Урушуң улпат болсун. Ошол уруш чыгаргандар жакшылык көрбөй калышсын. Деги, өзүң билип, өзүң койчу. Апам жоорап сүйлөнүп, уйсааганы жөнөдү. Өзүң билип, өзүң койчу дегени тойду кай жерде өткөрсөң да мейли, күч күйөө болсоң деле мейли балам дегени деп түшүндүм. Чынында ошентти. Түшүмө эстей албай кыжалак болдум. Талааларга бириндеп адамдар чыга баштады. Төмөн жакта трактор тарылдады. Жолдон араба өтүп кетти. Колхоз иши башталды. Дасторкон үстүндө апам баягыдай эле жакасын кармап кудайлап олтурду. Айланайын, бул уруштан эмне кеп бар? Билбейм, апа. Урушу улпат болсун. Атаң базарга кетти го, бирдеме билип келер. Билгенде эмне, уруш болуп жаткандыр. Деги басылайын деди экен. Аны ким билет эле? Ашыраке айтып олтурса, кыямат кайым эле дейт. Антпей калсын балам. Кыямат кайым деген ал жер астын үстүн болот дешиле. Билбейм, апа. Өкмөтүңөрдүн аскери көп дешиле го. Көбү көп. Германдын аскери да көп экен. Кудай, өзүбүздүкүлөргө күч-кубат берсин. Апам алаканын жайып бата кылды. Сары жалды минбедим. Садыктыкына жөө жөнөдүм. Назиралардын коргонунун тушуна барганымда таасыл эже көрүнүп калды. Баягы күнү атам айтып келгенден бери ага көрүнбөй, кайнэне катары сыйлап жүргөнмүн. Азыр бетим чиркөөлөнүп жол боюндагы өрүккө далбаланып туруп калдым. Жолборс, айланайын, бери келчи деген үн чыкты. Тартынбай эле келе бер, кичине сүйлөшөлүчү. Кечээ эле отунун жарып, алым сурап жүргөн кишиден бүгүн ийменип, аны түз карай албай ызаат кылып калышың кыйын экен. Кыйлага кылчактап туруп, анан аста басып бардым. Айланайын балам, келе бер. Назира да үйдө жок эле. Өрүктүн түбүнө кичине олтуралычы, деди үнүн калтыратып. Арбаңыз, тынч олтурасызбы? Дедим жертиктеп. Шүгүр, айланайын, тынчмын. Өзүңөр тынч болгулачы. Мени Кудай алсын. Бу жаман кабар угуп сестей эле калдым. Айтчы, эмне болуп кетти? Уруш чыгыптыр. Чыкпаса чымыран калсын. Назиранын атасы ишчи болуп жүргөндө үйүбүзгө бир киши келип ырдаганы эсимде. 40 000 кол баштаган эр манас Бээжиңге чейин барганын, ак бараң мылтык асынып, ай балтасы жаркылдап Кытайга кыргын салганын айтты эле. Ошондой уруш болобу? Азыр аэроплан, танка, замбирек дегендер чыккан. Ошолор менен урушат. Уруш чыгаргандар ким экен? Герман дейт. Кемирен калсын.
Aylanayın balam. Ögünü Nazira bir nerse aytты. Naziranın ıramалы atası seni көп söz kılçı. Koy deçimin. Koy, kuragançal. Көп жыл el başkardın. Kıdır жылуыңды kişeleң. Balaga көп nazar salba. Көзмözүң. Алжыган кемпир. Менин жаман көзүм жок. Көзүндө оğu бар кишилер башка. Мен ал баланы жөн эле жакшы көрөм, дечү. Мына шорун кургурдун көзүнө шор топурак тыгылды. Атаң менен апаңы нааразы кыла көрбө. Мен куруйун, жалгыз олтуруп көнүп калдым. Эртеле кеч каралашып турсаңар эле болду. Мен эч нерсе дебедим. Назира жөнүндө ойлодум. Жүрөгүм тызылдады. Таасир эже кыйла быштайып калыптыр. Ушул кемпир ээн коргондо жалгыз калабы деп ойлодум. Уруш эсиме түштү. Ылайым уруш муруштан алыс болсок экен. Ал улутунуп ордунан турду. Жүрүүгө, балам, куттуу үйдөн кур чыкпа, дептир. Наноости, деди. Коргондун оор дарбазасы кычтеп ачылды. Дароо Назира экөөбүздүн жолугушканыбыз эсиме түштү. Түнү келип мал каттаганыбызды ойлодум. Ошондо Ашираке билип койгон экен, бирок мага айтпаган эле. Кийин гана айтты. Өрүктүн шагында Назиранын атлас көйнөгү жайылып турат. Ал Назирага абдан жарашат. Өгүнү Назира мага жолукканында ошол атлас көйнөгүңдү кийип жүрчү, дедим. Эмне үчүн? Деди Назира. Сага укмуштай жарашат, шодураган жаныбар. Жаңы да бир жуулгандан кийин шодурабай эле калат. Анан сен мени жакшы көрөсүңбү же көйнөктүбү? Деп күлгөн. Сени, дегемин. Анан сөз таба албай кызарып кеткемин. Мына ошол көйнөгүн жууп жайып коюптур. Аны барып кармалагым келди. Көкүрөгүмө баскым келди. Шодурайбы, жокпу билейин дедим. Бирок анте албадым. Таасыл эже үйүнө кирип кечикти. Дагы бир аз чыкпай кое турса экен деп тиледим. Коргон кыч деп ачылса, Назира кирип келсе экен деп тиледим. Андай болбоду. Сыдык базарга кетиптир. Үйгө келгенден бери апамдын маасысын жамадым. Куюшкандын үзүлгөн жерин улап тиктим. Ээр токумду күнгө жайдым. Чаркардын ичиндеги акырдын көчүп калган жерин ылай кесек кылып бүтөдүм. Кечке тынганым жок. Атам күнү тура электе эле келген, апам күткөндөй жаңылык да айтпады. Балдарды аскерге алып жатат экен деген гана сөзү жаңылык болду. Балдарды аскерге алып жатат экен дегенин жазбай эсимен чыгардымбы? Жок. Баарын жаздым окшойт. Бүгүнкү күн мен үчүн кандай оор болду. Улуу шашкиде кеңсеге военкоматтан киши келди. Аширакенин алдына бир топ повестка таштады. Ал бирден окуп жатты. Бирөө окумда чочугансып, мага жалт тиктеп калды. Билдим, мага да бар экен. Мага экен деп сурадым. Ашираке башын ийкеди. 4 күндүк мөөнөт ичинде даяр болушубуз жазылыптыр. Повестканы алдым да үйгө келдим. Атам менен апам күндөгүдөй менин кабагыма карап, бөйпөлөктөшүп тосуп алышты. Атама повестканы сундум. Мунуң эмне? Деп атамдын өңү куула түштү. Аскерге чакырыптыр, дедим. Апам улуу унушуп ыйлап жиберди. Атам ордунан туруп, эмне дээрин билбей, анан апама бакырды. Бас жагыңды, албарсты, көзүң аккыр, деди. 4 күндөн кийин жөнөйт экенбиз, дедим. Атты токо, деди атам. Кеч киргенде каяка барасыз, дедим. Токо, деп атам үнүнө өкүм чыгарды. Сары жалды токуп бердим. Атам унчукпай аттанды. Апам болсо жаныбан чыкпай, жалынып жалбарып, бир ыйлап, бир сооронуп олтурду. Кой, апа, көп капа болбо. Элдин бири мен да, өзүм теңдүүлөрдүн катарында барып келейин да, дедим. Апам ага болбой эмшиңдей берди. Эшикке чыктым. Асманга жылдыздар чыга баштады. Тааныш жылдыздар. Назира экөөбүздүн махабатыбызга күбө болгон жылдыздар. Бир маалда атам келди. Аттан түшөрү менен апама: бурма, бол, камылганы көр. Тойду баштап жиберели. Таасылбай бичеге барып келдим. Ал да кам көрүп жатат. 2 жаштын башын кошуп коелу. Коңшуларыңды чакырып, таң атпай нан жаккыла. Балам, сен теңдуштарыңды эртеге, кечкеге чакыр, деди шашып. Бизди келиндүү кылып коюп, анан кет. Унчукпадым. Назира, Назира, ушундай болот деп ким ойлоптур? Менин максатым башка эмес беле. Мына апам менен атам тойдун камылгасында, а мен экөөбүздүн тагдырыбыз жөнүндө ойлоп отурам. Сен биздин келечегибиз кандай болоор экен дешилең. Ырас эле, кандай болоор экен? Мына эртең күнгө бейшемби. Биз жума күнү районго военкоматка барабыз. Кечээ той өттү. Түн жарымы болгонго чейин үйлөнүү тоюнун оюн зоогу улантылбады. Сыдык алар сыртында куунап көрүнүшүп,
ырдашып менин көңүлүм үчүн күлүп жайнап олтурушканы менен иштеринде сыздап олтурушту. Өз жерин, ата-энелерин, сүйгөн жарларын таштап кетүү оңойбу? А менчи күйөө катары култуңдап сүйүнүп, сүйгөн кызымдын кучагын эңсеп олтурганым жок. Жигиттер менен кыздардын кабагындагы кайгынын туманын көрүп, Назира жөнүндө ойлоп отурам. Бүт элдин башындагы оор мүшкүлдү бүгүн ушул өз тоюмда ого бетер даана сезип олтурдум. Уруш чыгаргандарды каргап, аларга кыжырданып олтурдум. Той тарады. Назира курбу кыздары, жеңелери менен көшөгөнүн ишинде олтурат. Мени ошол үйгө чакырышты. Молдо чоң пыялага сууну куюп, дасторкон четине койду да нике тууралуу түшүндүрмө берди. Анан бизден бири-бирибизге ынангандыгыбыз жөнүндө сурады. Нармат уулу Жолборс, сиз, деди молдо, Касым кызы Назирага үйлөнгөндөн кийин бейкүнөө капа кылбайсыз, иттин үнү угула турган жерге жатып калбайсыз. Эгер алыс сапар аттансаңыз, ишенесиз, шарият жолунан чыкпайсыз. Сөзсүз ишенем, молдоке, дедим ичимен. Нике суусун кыдырата уурдадык. Баары кетишкенден кийин жеңелер көшөгө ичиндеги төшөккө Назира экөөбүздү ээн калтырышты. Бул эмне деген шумдук деп Назира солкулдап ыйлап ийди. Чын эле кетесиңби? Менин үмүтүм ушундай беле. Каңырыгым түтөп кетти, көзүмө жаш толо түштү. Назиранын чачынан сылап унчукпай чалкаман жата бердим. Жок, Назира, таза бойдон калсын. Не бар, не жок. Эгер мага ок жаңылса, Назирам дагы бирөөгө таза боюнча барсын. Ал бак тапсын. Дарчадан бирөөлөрдүн шыбырашкандары угулат. Жеңелер го чамасы. Алар эмненидир күтүп жатышат. Койгула, жеңелер, шашылбагыла. Назира менин оюма коюп бош жатат. Билдим, ал менин ыраазы болушумду каалап турат. Эмне кылсам, Назира бош жатат. Таза боюнча калсынбы? Анда кантет? Баары бир келин атка конду да. Назира менин эркиме коюп бош жатат. Денеси билинер-билинбес титиреп, эмненидир бүтүп жатат. Эмне кылсам? Көпкө үнсүз жатып, анан Назираны көкүрөгүмө кыстым. Менин махабатым, алтыным. Назира ыйлап ийди. Жеңелер көшөгөнү ачып, менден ыраазылык сурашты. Ыраазылыгымды билдирдим. Алар тынышты. Назира акырын шыбырады. Сүйлөчү, Жолборс, сүйлөсөң. Эмне деп сүйлөшмө билбей турам, Назике. Силер жете электе уруш басылып калса экен. Билбейм, апаң жалгыз калдыбы? Ыйлап калды. Сени менен сүйлөшүптүр го? Ооба, Назике. Окуу ачылганга чейин келип калсаң, шаарга бирге кетет элек. Дагы 3 айдан кийин окуу ачылабы? Ооба, ошентсе экен. Таң атты окшойт. Атыптыр, туралы. Назира экөөбүз тең кийине баштадык. Бүгүн кечке кеңседе болдум. Ашираке бир жак кабыргасы сөгүлгөндөй оңкулдап ары бери басып жүрдү. Мага тиешелүү иштердин баарын тактадым. Салыктын тизмесин, квитанцияларды топтодум. Эртең военкоматка барабыз. 4-дептер. Оштон поезд кечке маал жөнөдү. Мына вагондо Сыдык экөөбүзгө окшогондор көп. Орустар, өзбектер, кыргыздар баратышат. Ар кимиси өзүнчө же ойлонуп, же бирдемелер тууралуу талашып, тартышып келатышат. Сыдык Оштун вокзалында поездге түшүп жатканда көзүнө жаш алып, апасынын мойнун кучактап ыйлап жиберди. Аялы болсо озоңдоп калды. Апама айтпа. Назира апамдын жанынан чыкпай, аны сооротуп жатты. Атам кайрат кылып турду. Поезд жөнөй бергенде, "О, балам, бизди таштап кеттиңби?" деп апам улуп уңшуп жиберди. "Болду", деди атам. "Болду албарстай. Кудай атооба деп узат. Балам, белиңи бекем буу. Кайрат кыл. Көрүшкөнчө эсен бол." Өзүм араң токтотуп калдым. Назира такыр ыйлабайын деп убада берди эле. Ал турсун үйдөн жөнөгөндө апасы келип ыйлап сыктаганда аны жемелеген. "Апа, коюңузчу. Андан көрө күйөө балаңызга уруштан эсен-аман кайтып кел деп ак батаңызды берсеңиз, бушактап ыйлагандан эмне чыгат?" деген эле. Бирок бул жерде токтоно албай кетти. Апама кошулуп ыйлап жиберди. Өзү ыйлап жүрүп, апамды соорота албай, тыя албай жатты. "Эне, тобо кылыңызчы, ыйлабайлычы, уулуңуздун муунун бошотпоңузчу. Көрбөйсүзбү, жүздөгөн адамдар кетип жатышпайбы? Атам айтып жатпайбы? Кайрат кылалы, эне. Уулуңуз жеткиче уруш басылып, кайра тез келип калат", деп апамы сооротуп, бирок өзү шолоктоп кошо ыйлап жатты. "Айланайын келиним. Келиндин аягынан, койчунун таягынан" дептир. "Ылайым эле бактылуу келин бол, ырыстуу келин бол, ак жолтой бол, Жолборсум менен тең кары. Айланайын келиним", деп апам көз жашын көлдөтүп калды.
Ошентип поезд жүрүп кетти. Вокзалдагы көп элдин ичинде атам, апам, Назира үчөө кала беришти. Назира жоолугун маңдайына түшүрө үлпүлдөп, атаман ыйбаа кылып үнүн чыгарбай, бирок ичинен түтөп өксүп калды. Поезд Ташкентти көздөй баратат. Апамдын сөзүн эстейм. Койчунун таягынан, келиндин аягынан дейт. Эгер бир кокустукка туш келсем, байкуш Назира, жек көрүндү болот экенсиң го. Сен келип ушуга туш болдук деп апам сөзсүз айтат. О, Назира, Назира. Дагы эмнелер алдыбызда күтүп турат экен. Сыдык унчукпайт. Вагондун бурчунан бирөө гармон тартты. Уккулуктуу күү экен. Поезд такатук дагы түн кирди. Вагондун ичи күңүрт жарык. Сыдык полкада жатат. Уктадыбы же ойгобу? Сатар военкоматта калды. Эмне болгонун да айтпады. Поезд такатук түкөтүк. 4 күн болду. Дагы эле жол үстүндөбүз. Эчен чоң шаарларды, бактуу кыштактарды, мейкиндиктерди басып өттүк. Биздин Коңур жазда, Ошта алакандай эмес, бармак басым гана жер турбайбы? Журтубуз чалкып жаткан кенен турбайбы? Жүрөгүмдү токтотуп, кимгедир, эмнегедир аркалап бараттым. Оштон жөнөгөн күнү вагон ичиндегилердин көбү унчугушпай үңкүйүп келатышкан. Бүгүн болсо жандуу. Бирөө ырдап, бирөө бийлеп баратат. Сыдык да көптөн өрбөй калды. Эми дос, деди Сыдык. Бүгүн экөөбүз ар убакыт бир бололу, урушка кошо кирели. Жакшы жаман болсо биз бир көрөлү. Аман калсак үйгө чогуу кайталы. Албетте, бир болобуз да. Карачы, канча жерди басып койдук, Дагы баратабыз. Куду күндүн баткан жерине эле барат окшойбуз. Күн батыш деген оңойбу. Уруш чыгаргандар оңбосун. Деги кандай немелер болду экен. Мүйүзү бар дейсиңби, Сыдык, адамдарда. Аяшыңдын боюнда бар эле. Уул бекен, кыз бекен, Кудай билет. Төрөсү да сүйүнчүлөп кат жазат. Төрөшүнө дагы 6-7 ай бар. Ошончо жүрөт белек, билбейм. Сыдык дагы тунжурап ойго чөмүлдү. Поезд зымырап баратты. Бирөө гармонго үнүн кошуп, созолонтуп ырдады. Сыдык экөөбүзгө өңдөнгөн канча киши баратат. Канчасынын аялынын боюнда калды, канчасы мага окшоп аялынын койнуна 3 күн жатып, анын төшөгүн ээн калтырып келе жатат. О, Назира, Назира, кантип жатасыңар? Апам болсо мөгдөп калды бекен. Атамчы, бүгүн жекшембиде базарда далдалчылык кылып жүрөбү? Дагы бирөөнүн колун силкип, ширинкана үчүн жанталашып жатабы? Дагы бирөө, кандай немесиң? Аларың ушулбу? Ме, деп 3 сомдукту сунуп басып кеттиби? Ашыракечи, кабыргасы сөгүлүп, кабагын ачпай калды эле. Дагы эле кетип жатабыз. Поезд такатук түкүтүк. Сыдык экөөбүз ойлогондой болбоду. Саратовго барганда бизди бириндетип бөлүп жиберди. Ал кайсы жакка кетти, билбейм. Мен ошол жерде бейтааныш балдардын арасында калдым. Аскер кийимин кийдик, урушка даярданып жатабыз. Назирага кат жазып, азыр эле жибердим. Канча күндө жетет, билбейм. Ары бери жүгүртүп, марш дептирди, ноюп калыптырмын. Арадан кыйла күн өттү. Аскердик турмуш өз кучагына алды. Уруштун эмне экенин эми угуу бетер түшүнө баштадым. Алексей экөөбүз жанаша жатабыз. Ал Алматада иштеп туруп аскерге келиптир. Казакча дурус билет экен. Мени менен жакшы эле сүйлөшөт. Кинодон урушту көрсөттү. Жер өрттөнүп, кабат-кабат үйлөр кыйрап, адамдар окко учканын көрдүм. Бомба дегендин эмнелигин түшүндүм. Душмандын даңкалары балдарды тебеледи, кишилерди тирүүлөй өрттөдү. Тим эле шумдук. Коңур жазда мындай кинолорду көрбөгөн экенмин. Бүгүн кечине көңүлүм ачык. Назирадан кат алдым. Эл журт эсен экен. Мен ойлогондой апам үйдөн чыкпай калыптыр. Атам кайраттанымыш болуп жүрүптүр. Айылдан аскерге алып жатыптыр. Сатар бизден кийин бир жумача айылда болуп, анан аскерге жөнөптүр. Назира катынын аягында минтип жазыптыр. Жан курбум, бактым жолборс. Жакында окуу жылы башталат. Эмне кылсам? Атам менен энемди кантип таштап кетем? Ээн коргондо апам дагы жалгыз калабы? Уруш басылгыча колхозго эле иштеп турсамбы? Өзүм келгенден кийин окуп алармын. Ар кимден эле ар кандай сөз угабыз. Кайсынысына ишеништи билбейбиз. Өзүң толугураак жазчы. Бизден көп кабатыр болбо. Эптеп оокатыбыз өтөр. Өзүң этият бол. Көп саргайтпай тез кел. Сенин Назирам. О, менин Назирам, алтыным, махабатым, күнчүлүк эмес, айчылык алыс жолдо калдың го.
Күмүштөн кылган бар кегиң, күн карата илдиңби, күнчүлүк жолго мен кетип, күйүтүң тарттым, билдиңби? Алтындан кылган бар кегиң, ай карата илдиңби, айчылык жолго мен кетип, азабың тарттым, билдиңби? О Назира, Назира, о Назира, Назира. Сага окшогон канча жубайлар көз жашын көлдөтүп, сүйгөнүнүн ордун сыйпалап төшөгүндө жалгыз калды. Апам окшогон канча энелер бир боорунан ажырап мөгдөдү. Аталардын азиз сакалы ылдый көөдөнүнөн сыгылып чыккан канча мончок жаш төгүлдү. Бул эмне деген аламат болду? Эмне адамдар өлүм үчүн жаралганбы? Энелер балдарын таңкаларга тепсенди болсун деп жарык дүйнөгө алып келиптирби? Эмне аталар каралдысынан ажырап каңырыгы түтөп күйүт тартканга ата болуптурбу? Рас эле. Бул эмне деген шумдук болуп кетти? Эх, фашисттер. Эртең уруш жүрүп жаткан жерге жөнөйбүз. Аширакеге, Назирага жазган каттарымды жиберип коеюн. Дүңгүрөгөн атышуулар болуп жатат. Бизди бул жерге түн алып келди. Алексей экөөбүз жана окоп каздык. Бир маалда флягасын көтөрүп командир келди. Ну, таңга аз калды. Немистер менен бетме бет келебиз. Таамай атуу керек. Ыгы келсе найзалоо керек. Кана, жеңишибиз үчүн бирден жуталы, деп спирт сунду. Мен алып Алексейге бердим. Мага тиешесин сен ич. О, мазасын билбейсиң. Өзүң ичсең, деди Алексей. Менин ичпегенимди билип туруп, анда мейли. Алексей жутуп жиберди. Ал окоптон саал башын чыгарып сурады. Жолборс, Назира сулуубу? Эмне үчүн сүрөтүн алып келген жоксуң? Сүрөткө түштү экен, аны сурабаппын. Эми сүрөтүңү жибер деп кат жазбайсыңбы? Үйлөнгөнүңөрдө болсо сүрөткө түшүүгө үлгүрө албапсыңар. Жаза элекмин. Аябай сагынгандырсың, айта көрбө. Өңүн мага сүрөттөп айтып берсең, Жолборс, мен казак кыздарын билем. Кызыл жүздүү, сулуу болушат. Кыргыздар да казактарга окшош болот экенсиңер. Сүрөттөп айтып бере албайм, Алексей, бирок Назира мен үчүн сулуу. Анын коңур күлкүсү бар, жүрөгү сулуу кыз. Ал мен үчүн гана жаралганбы, дейм да. Чыныгы сүйүү ошондой болот, Жолборс. Бирок душманды жеңип, үйлөрүбүзгө тез кетишибиз керек. Өзүң сүрөтүн көргөн менин Ледам да күтүп жатат. Же баатырларча өлүшүбүз керек. Койчу, Алексей. Эмне, өлүмдөн коркосуңбу? Жок, коркпойм го. Согушка жеңүү үчүн, жеңишке күчү жетпесе, кашык канын аябай, көкүрөгүн окко тосуу үчүн келет да. Тезирээк жеңсек экен. Ошол мүнөттө айлана дүңгүрөп, жер солкулдады. Атышуу, биздин үстүбүздөн чучукка жеткен заар үндөр учуп өтө баштады. Окоптон жылбай биз да атып жаттык. Эч нерсе көрүнбөйт. Түтүн, чаң. Эртеден кечке чейин атышуу болду. Артиллерия залптарды кулак тундуруп турду. Түн киргенде биз чегиндик. Жоготуу көп болуптур. Вот, Жорка, деди Алексей менин биринчи жолу атымды өзгөртүп айтып. Согушту да өз көзүң менен көрдүң. Душман күчтүү, бирок биз жеңилишибиз керек эмес. Керек болсо танк астына жатып, өзүбүз менен кошо жарабыз. Назира менен Лиданын сүйүүсү бизди шыктандырат. Биз курман болсок бололу. Ал эми ата-энелер элибиз душманга кор болбосун. Билесиңби, биз эмне үчүн өлүшүбүз керек? Мекенибиз үчүн. Сенин коңур жазың менин Россиям үчүн. Орто Азия, Москва үчүн. Мен өзүмдү Кутузов сезип, сен өзүңдү Манас сезишиң керек. Койчу, Алексей. Өлүмдү көп айтпачы, ылайым эле жеңели. Биз чегинип баратабыз. Алексей менин катарымда сүйлөп баратат. Менин чарчаганым билинбей, өзүмү 40 000 кол баштаган Манастай сезип, караңгыда катарда калдактап баратам. Назирамды, ата-энемди, коңур жазымды эстеп баратам. Траншеяга түштүк. Дагы бир топко жүрүп олтурдук. Эми тыныгуу болду. Бул жерде канча убакыт тыныгабыз белгисиз. Күзгү суук күч алды. Душмандар өжөрлөнүп келе жатышат. 3 бурч конвертти алып дагы бир сыйра тамгаларга көз чаптырдым. Алыста, жол бетинде жүргөн жигит, кандай соо саламатсызбы? Бул менин эң акыркы катым. Муну жазбай кое албадым, себеби сиз менин ким экенимди али билбейсиз. Билгиңиз да келбейт. Мына, мен ата-энемин эрки менен бирөөгө баш коштум. Ал мени жакшы көрөт, урматтайт. Мен да. Көп убакта мен коду сиздин койнуңузда жаткандай, сиз мени кучагыңызга кысып эркелеткендей сезилет. Ошентет, чочуйм.
Kүйөөмө кыялында кыйнат жасагандай болом. Шыбырап, андан кечирим сурайм. Кудайдан кечирим сурайм. Сиз Назирага шашылыш үйлөндүңүз. Тоюңузга бара албадым. Мен Назира экөөңөрдүн бактылуу болушуңарды тиледим. Сиздин сапарга жөнөрүңүздү укканда ыйладым. Карааныңызды эле көрүп жүрсөм болду эле. Ылайым эле эсен соо кайтып келиңиз. Сизге мурдагы жазган каттарымда да сормол кештелеп койгонуму айткан элем. Аны ыгын таап бере албадым. Мына бүгүн жөнөтүп олтурам. Муну өз айылыңыздан келген белек катары көрүңүз. Сиздин маңдай териңизди бир жолу арчууга жараса болду. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Кош болуңуз. Уруш басылып, айылга келсеңиз, карааныңызды көрүп турсам болду эле. Бул менин акыркы катым. Кагаздын бетин толтуруп кат жазам сизге кол сунуп. Катым кетип мен калдым кат жазган жерде олтуруп. Атамга. 4 кырын түрдүү жибек менен кештелеген ак шайда сормолду колума алып көпкө тиктеп олтурдум. Чебер кыз көрүнөт. Кымбаттуум, сизге деген сайманы окудум. Айылда калган кыздарды көз алдыман өткөрдүм. Кимиси болду экен? О, белекке келген бет арчуго, деди Алексей жаныма келип. Саал ыңгайсыздана түштүм. Эмне дээримди билбей туруп калдым. Назира жибериптирби? Сонун кештелептир. Жок. Башка да сүйгөн кызың барбы? Жок. Анан? Кызык. Алексей досум. Атамга жөнүндө айтып бердим. Алексей анын каттарына көз жүгүртүп чыкты. Досормолдун саймаларына суктанды. Көрдүңбү? Деди Алексей. Эстүү кыз экен. Сенин карааныңы көрүп жүрсө, ага медер. Бизчи? Бизге ошондой кыздардын ар бири сөзү күч кубат. Ушундай кыздарыбыздын тагдырын таш каптырып, согуш баштаган адамдарга эмне менен жооп беришибиз керек? Жорка, өзүң ойлочу. Көп ойлондум. Чын эле жөн өлө албайм. Мен күрөшүп, кармашып өлөм. Душмандын белин майыштырып, анан өлөм. Жок, өлүмгө туулган эмесмин. Мен жакында ата болом. Баламын бактысы үчүн күрөшөм. О, Назира, катыңды алдым. Мына, азыркы менен 10 жолу кайталап окуп олтурам. Жанымдан артык көргөн курбум, кечээ катың келди. Атам менен энеме окуп бердим. Сүйүнүштү. Энем адатындай ыйлады. Атам аны жемеледи. Жакында барып каларбыз дептир. Садага болоюнум. Мээнетиңди алайыным деп апам сүйүнүп жатты. Көз жашын тыя албай жатты. Катың алып өпкүлөдү. Көкүрөгүнө басып мага бербей олтурду. Жолборс, тез эле келсең экен. Кыйла күн болду. Кандайдыр бүдөмүк нерсени эңсеп, жүрөгүм эзилет. Билбейт экенмин. Көрсө талгак болуп калыптырмын. Өзүмчө эле уялып жүрөм. Бирок бир жакшылык жүрөгүмө түнөдү. Өзүң тезирээк келсең экен. Сага минтип, талгак болгонуму жазуунан тартынып, көпкө кыйналдым. Жолборс, сенден суранарым, жолдошторуңа окута көрбө. Тез жазып тур. Сенин Назираң. О, менин алтын Назирам. Махабатым, бул эмне деген сонун сөз. Кантип айтпай кое алам? Алексейге дароо айттым. Ал да аябай кубанды. Уул болсо атын Жеңишбек, кыз болсо Жеңишгүл коелу. Анан уруш басылса, тоюңарга бизди чакыргыла. Лида экөөбүз сөзсүз барабыз, деди. Капитандан барып спирт сурап келдим. Алексей өзүмдү да кыстады. Ал адатындай, мазасын билбейсиң да. Сенин Жеңишбегиң же Жеңишгүлүң үчүн ичейин, душманды жеңишибиз үчүн, деп жутту. Тигинде командир келе жатат. Туруктуу дарегибиз болбой, улам ар кайсы жерге оошуп жүрөбүз. Айылдан кат албаганыма кыйлай өттү. Бая күнү окопто жатып, 2 сөз жазып жибердим. Кыш кыжырап турат. Күнү түнү тыным жок. Душман басып келе жатат. Кат алганыма 3 күн болду. Февралдын суугун айтпа, Назирамдан кат алдым. Сүйүнчү, кыздуу болдум, жанымдай көргөнүм. Өзүң катка жазгандай Жеңишгүл койдум. Ылайым эле душманды жеңип, кызыңа эсен кел. Өзгөрүлгөн дарегиңди күтүп, көпкө кат жаза албай сабылып жүрдүм. 1 айга жакын болуп калды. Ана, чүргөктө көзүн жалтыратып, наристең жатат. Жеңишгүл, о Жеңишгүл, Жеңиштай десем, ымыркайың булк этпейт. Сага кат жазып жатам. Жеңишжан, атаңа сүйүнчүлөп кат жазып жатам. Атаң аябай сүйүнөт. Же сени уул болбоду деп сүйүнбөй коебу? Жеңиштай, тезирээк чоңоюп кетсең, атаң келип калса экен, Жеңиштай, дейм. Сага кат жазып жатып,
Чүргөктөгү ымаркай кызым менен сүйлөшөм, мага эрмек болуп жанымда жатат. Батыраак эле келсең экен. Жанымдай көргөнүм, биз эми үчөө болуп калдык. Атам менен энемдин сүйүнгөнүн айтпа. Энем баардык ишин өзү кылып, мага акыл карматпай койду. Айланайын келиним, өзүм эле кылайын. Жеңишжаныңдын жанынан чыкпачы, дейт. Кат жазып жатканымды көрүп, садага болоюн, сени сагындым, тез эле келчи деп жазгын, апаңдын сагынып салам деди. Ошентип жаздым. Жеңишжан, о Жеңиштай, айтсаң, атаң эмне дейин, айтсаң, Жеңишжанымдын атасы, ошентип биз сени күтөбүз, Назира. О, Назира, бүгүн жооп кат жибердим. Сени куттуктадым. Жеңиш гүлүмдү өөп кой деп жаздым. Уул болбоптур деп кантип капа болом. Кыз берген Кудай уул да берер. Биз эртең Сталинград тарапка барат экенбиз. Катты кечигип жазсам, кабатыр болбогула дедим. 5-дептер. Эх, жылдар. Бири-бирине окшошпогон тагдырлар. Менин өксүк тагдырым. Мен ким элем, бул согуш мени ким кылды? Өткөн 3 жыл жеңиш гүлүм төрөлгөнгө чейинкини кошпогондо мен үчүн азаптын, өксүүнүн жылы болду го. Ушинтип тирүүлөй Назираман ажырайынбы? Махабатым менен коштошомбу? Жок. Анда мен ага эмне деп барам? О, мээримдүү апа, эмне деген тилекте жүрдүң эле? Атам байкуш кантип калды экен? Керемети көп турмуш, мени чеңгелиңе салып алып, дагы кайсы жакка алып баратасың? Колума калем кармабай койдум эле. Мына бүгүн жазууга аргасыз болдум. Өзүмдүн көөдөнүмдү өрттөгөн эң улуу кайгымды кимге айта алам? Жок, эч кимге. Ушул калем, ушул дептер гана билсин. Эгер жакын кишиңе айтып, аябай өпкөлөп, ыйлап же оор үшкүрүп алсаң го, көңүлүң кичине ачылат эле. А мен анте албайм. Назирама кантип айтам? Анын жүзүн кантип карайм? Дагы ушул калемиме, дептериме асылдым. Сырымды, кайгымды, өкүнүчүмдү, каргышымды ушул экөөнө айттым. Ушуларга даттанам. О, Назира, сенин кийинки каттарыңдын баарын алгамын. Мына, алар азыр да жанымда, бирок сага жооп жаза албадым. Эмне деп жазмакмын? Мен өлүмгө баш ийдим эле, ажалды чындап чакырдым. Ал келбеди, жашоом бүттү деп эсептегенмин. Эчен жолу поезддин келишин күттүм, бирок боюму рельсага таштай албадым. Күркүрөп шараккан сууга бардым. Анда да ажал күчсүздүк кылды. Мен эч качан өлүмдөн коркконум жок. Дүйнөдө өзүн өзү өлтүрүүдөн акылсыз иш болобу? Дечи атам. Акыры, о дүйнөдө да сурак берүү керек дечи эле атам. Аларына ишенчү эмесмин, бирок мен өзүм жөнүндө сүйгөнүм Назирага билдирүүм керек. О, Назирам, менин махабатым азыр кандай күндө, кандай абалда жашап жатат экенсиң? Менин кабарсыз жоголгонумо өлгөнгө жорудуң бекен? Же атаң эртең келет деп дагы эле сыздап жүрөт бекенсиң? Менин алтыным, менин эң тунук сүйүүм элең, Назира, эми мен сенден тирүүлөй айрылганы олтурам. Ооба, Назира, менткенимдин себеби сенин бактыңды байлагым келбейт. Сен дагы жашооң керек, сен дагы балалуу болушуң керек. Сен сүйүүгө, жаштык кумарына али кана элексиң. Мен сени аяйм, сенин ойнооқ кезиң. А мен эч качан сенин бактыңды байлай албайм. Сен меники элең, сен мен үчүн жаралган элең, Назира. Бирок душман, фашисттер мени ушул абалга дуушар кылды. О, Назира, менин кейпимди кийгендер бар бекен. Ылайым эле эч качан эч ким мендей болбосун. Эч ким, эч качан. Мына, алтыным, ак сүйүүмдү, ууз махабатымды арнаган Назира, мен сени менен түбөлүккө коштошконо олтурам. Жок, акыры жүз көрүшөрбүз, бирок биз бирге боло албайбыз. Кызымды көрбөй, ага көрүнө албай олтурам. Качандыр бир убакта, жылдар өткөн бир убакта силердин жүзүңөрдү көрөрмүн, мүмкүн көрбөсмүн. Бу жагы алдыдагы тагдырдын колунда. Назира, эми мен сенден жат кишимин. Ох, муну айтуу мага канчалык оор. Ооба, түбөлүккө жатмын. Ушинтем да анан кантем? Уруштун кесепетинен мен апама топурак сала албадым. Мүмкүн атама да сала албасмын. Сен мени туура түшүнөр бекенсиң, Назира. Мына, алтыным, мен сага 3 жыл бою дарексиз жоголуп, эми кат жазып олтурам. Ооба, аргасыздан сени биротоло түңүлтүп жазып олтурам. Сен бул катты менин айрак буйрак жазган тамгаларыман тааныйсың. Муну кандай зор кубанычта тосуп аларыңа ишенем. Окубай туруп көкүрөгүңө басып ыйлайсың. Ичин ачууга, атама, апаңа сүйүнчүлөөгө шашыласың. Анан окуй баштайсың. Алтыным, махабатым Назира деген сөздөргө көзүң түшөт. Жылмаясың. Мени кыялыңда сүйүп эркелетесиң. Анан бул сөздөрдү окуйсуң. Ишенбейсиң, дагы окуйсуң.
Назира, өзүң билген баягы Алексей досумун душман колунан узап бараткандагы тапшырмасын аткарбай кое албадым. Ал биз үчүн, элибиз үчүн жанын аябады. Аны менен түбөлүк дос болгон элем. Өлүп баратып мага керезин айтты. Мен андай достун керезин аткарбай кое албадым. Назира, сенден жана кызым Жеңишгүлдөн, атамдан жана сенин апаңдан, Аширакеден жана бүт айылдаштардан кечирим сурайм. Мен өлгөнүм жок, мен жаңылганым да жок, сүйүүгө, турмушка жеңил да караганым жок, баарын ойлондум. Акыры ушуга мажбур болдум. Мен азыр 2 балалуу болуп калдым. Мындан 3 жыл мурда Лидага үйлөнгөнмүн. Алексей досумун керезин орундаттым. Анын Россиядан Алматыга алып барган Лидасын качандыр Коңур жазга алып барамын. Азырынча Карагандыдамын. Шахтада иштеп жатам. Кечиргиле айылдаштар, кечир мени Назира, шарият сөздө шарим жок дептир. Мени күтпө, үмүтүңдү үз, сага 3 талак айтып коеюн. Эми башың бош, жолборс. Ох, Назира, Назира, бул сөздөрдү кантип чыдап, кантип такаат кылып олтуруп окур экенсиң? Булардын баары калп. Мындан башка шылтоо таба албадым. Мына катты жөнөтүп алып, өксүп, жаш баладай болуктап ыйлап, оозуман көк түтүн чыгып олтурам. Бүткүл денем от, жалын болуп күйүп олтурам. Каргыш сага согуш. Мени майып кылдың. Мени дүйнөдөгү эң кымбат касиетимден, эркектигимден түбөлүккө ажыраттың. Махабат менен коштоштум, тунук сүйүү менен коштоштум. Мага эми жашоонун кереги барбы? Бирөө мени өлтүрсө экен, өзүмдү өзүм өлтүрө албайм. Андан чоң күнөө, андан акылсыз иш жокко. Менде эми элди, жерди сүйүү гана калды. Ажайып табигаттын кооздугуна суктанам. Коңур жаздын өрүк гүлдөгөн мезгилин сагынам. Бирок ал жакка кантип барам? Бара албайм. Алексейдин өлгөнү рас. Ал Сталинграддын алдында белине граната байланып душман танкын жарып өлдү. Өлүмгө бет алып баратып, мага 2 ооз сөз айтууга үлгүрдү. Жорка, согуш басылгандан кийин Алматыга бар. Бул сүрөттү Лидага өз колуң менен тапшыр. Кош, Жорка. Мен андан 3 айдан кийин жарадар болдум. Өзүмдүн кантип калганымды билдим. Врачтар көп аракет кылышты. Мени алдап соолашты, бирок эч нерсе чыкпады. Эркектигимден ажырадым. Өзүн өзү өлтүрүп койбосун деп аңдып да жүрүштү. А мен өлүү менен тирүүнүн ортосунда калдым. Качан өлүмгө бел байлап жөнөгөнүмдү, Назирамды, Жеңиштайымды, Коңур жазымды, Алексейдин Лида менен кыналыша түшкөн сүрөтүнө көпкө тиктеп турам. Киндик каным тамган Коңур жазымды бир көрүп анан өлөйүн, өз жеримдин топурагын жазданып жатайын дейм. Бир күнү Алматыга жөнөдүм. Лиданын дарегин таптым, бирок өзүн таппадым. Коңшулардын айтууна караганда, Алексейден кара кагаз келгенден кийин бир жакка көчүп кетиптир. Жеңишкүнүн Карагандыда жүрүп тостум. Эмне кылышымды билбейм. Иши кылып Назира күйөөгө тийип, менден түңүлгөнчө алыс жүрсөм экен. 2 напсимдин бирөө тыйылды. Эми тамак жеп уктоо гана калды. Уктадым, андан да жатадым. Бирок ачкалыкка чыдай албадым. Көрөө каттын айынан иштөөгө туура келди. Нан таап жеш керек болду. Паровозго көмүр жактым. Станцияда аянтты шыпырдым. Ооба, менин жылдызым жерге түштү. Тынчтык күндө уланып жаткан тиричилик, адамдар, өз өңүн улам өзгөртүп турган табигат менин эрмегим. Баарына сары эсеп салам. Эч качан согуш болбосо экен дейм. Түндө Назира экөөбүздүн жылдыздарыбызды издейм. Алар жок. Кайда жоголушкан? Таба албайм. Коңур жазымды эстеймин. Өрүк гүлдөрүн сагындым. Жүрөгүм элжирейт. Айлам жок. Мен азырынча ал жакка бара албайм. Мен батыш жакты каарданып карайм. Бир күнү вокзалда аянт шыпырып жүрүп, кандайдыр Гитлердин сүрөтү тартылган тепсендидеги материалды көрүп калдым. Жинди немедей болдум. Рельсага коюп алып, таш менен ун кылып майдалап жанчтым. Алаканыма салып, күн батышты көздөп чачып ыргыттым. Мени көрүп тургандар жинди неме го дешти, ошентишти. О, Назира, Назира, катымдын аягын окуп ишенбей, көпкө көкүрөгүңдү убаралап, мусапыр болуп, дал болуп олтургандырсың. Ушул учурда Жеңишгүл жаныңа келди бекен, ага эмне дедиң экен? Ишен, Назира, мени күтпө, Назира, кош, Назира, кош, менин махабатым. Акыркы дептер. Арадан 10 жылга жакын убакыт өттү. Мен Ошко келдим. Ушул келишим 3-чү жолкусу. Мен махабат менен коштоштум. Денемде, элимди, жеримди сүйүү сезими калды. Мындан мурда Коңур жазымды эңсеп, улам түшүмө кирип тынчым алганда 2 жолу келип кайра кеттим. Коңур жазымын адырында
Көмкөрөмөн түшүп жатып, жер жытына магдырап, черим тарагандай болду. Айылга бара албадым. Тааныш бирөөгө жолуга да албадым. Назирамды аядым, кызымды аядым. Туулуп өскөн жерим мени эң алыстан чакырып, магнит өңдүү тартып алды. Мына 3-чү жолу келип олтурам. Тааныш эч кимди көрбөсөм экен деп тиледим. Кыр арыктан өтүп, ээн адырга чыктым. Коңур жаздын үстүндө бардым. Мүрзөлөргө жеттим. Кайсынысы апамдын жайы экен. Домпойгон топурактардын үстүн чым басып кеткен, жаңылары да бар. Болжолдоп бир жерге олтуруп Куран окудум. Байкуш апам, мени канча зарыгып күттүң. Мөгүдөп жүрүп көз жумупсуң. Жаткан жайың жайлуу болсун, апа. Тигинде эрегите Касым аке жатат. Кайсынысы экенин билбейм, бирок ушул тушта эле өзүм атка сөөгүн өңөрүп келбедим беле. Менин ушундай абалда калаарымды ал кайдан билсин? О дүйнөдө жолугушабыз да. Арыраак бастым. Ана коңур жазым. Биздин үйлөр көрүнбөйт. Адырда көпкө турдум. Ылдыйлап түшө албадым. Бирөө мени көрүп калбасын дедим. Эгер көрсө эле Назирага угулат. Ал анда мага эмне дейт? Жок, ал өзү каалаган дагы бирөөгө турмушка чыгуусу керек. Ал жаш, сүйүү кумарына кан элек, садагасы кетейин туулган жерим. Мына топурагыңды жыттап турам. Мен сени коргодум. Ооба, сени туулган жерим. Душманды талкалаган селдин кичине бир тамчысы боло алдым. Бирок өзүм мынтип өксүп келип олтурам. Атама, кыз алган жарыма, жеңиш күнүмө бара албай, алардын жүздөрүн көрүүгө зар болуп олтурам. Алар азыр кандай абалда экен? Кантип барам? Эмне деп барам? Назирамдын жүзүнө кантип тиктейм? Аны менен бир төшөктө кантип жатам? Жок, жок, бара албайм. Мен ушинтип жүрүп өлөм. Өлүгүм өз жеримде калсын. Мен өлгөндө ак кепиндеп көмүп жатып, анан менин эмне үчүн көрүнбөй жүргөнүмдү билишсин. Согуштун эмне экенин дагы терең түшүнүшсүн. Согуш чыгаргандарды каргашсын. Адырда кечке олтурдум. Мурда 2 жолу келип ушуларды ойлоп кайра тааныш жылдыздарды издедим. Аларды таппадым. Көп жылдыздардын ичинде менин жылдыздарым жок. Эртең каерге барам, билбейм. О, Назира, Назира, көрчү мени, кандай кара мүртөздүк, кандай ташбоордук кылдым. Мен муну тишимди тишиме коюп, көзүмдүн кылгырып турган жашын сыртка чыгарбай, калтырап кеткен боюмду токтотуп туруп, айласыздан, араңдан зорго иштедим. Антүү мага оңой болду дейсиңби? Антпесем болбойт эле. Сени өзүмдөн түңүлдөйүн дедим. Биротоло үмүтүң үзүлсүн дедим. Көп күн бою вокзалда, кыр арыкта боюмду оола калып жүрдүм. Туулган жеримди сагынып келдим эле. Мына өз жеримде өксүк болуп, кенен кесир баса албай жүрдүм. Назираны аябай сагынганмын. Куса болгонмун. Эч болбосо экөөбүз баскан жолду көргүм келчү. Ошол күнү бакка келип, баягы Назира экөөбүз олтурган жерди таптым. Ал жерде тунжурап көпкө олтурдум. Атлас көйнөкчүн Назиранын жарыу-кер өңүн көрдүм. Биздин келечегибиз кандай болор экен деген анын жагымдуу үнү угулду. Эң сонун болот деп шыбырадым. Кайра чочуп кеттим. Эки жагымды карадым. Эч ким көрүнбөйт. Ордуман туруп бактан тез чыгып кетүүгө шашылдым. Фуфайкамды колтуктап шашып бараттым. Жолборс! Назиранын үнүн тааныдым. Эмне кылышымды билбей калтырап кеттим. Үн чыккан жакты кароого да аялбадым. Ага кудуретим жетпеди. Кыймылсыз токтоп калдым. Басып кете албай бутум тушалды. Турган жеримде таштан жасалган эстеликтей каттым. О менин алтыным, о менин жылдызым, махабатым, мени эмне абалга салганы турасың? Кой, Назира, мени тааныба, менин азап чеккен жүзүмдү көрбө. Бирок ага болбоду. Анын кадамынын дабышы жакындап келатты. Тык, тык. Менин жүрөгүм оозума капталып, көкүрөгүмдү жара койчудай лакылдап жатты. Назиранын дабышы жакындаган сайын ошентип жатты. Мына, жетти. Жолборс, бул сенсиңби? Мен унчуга албадым. Назиранын өңүнө тике да карай албадым. Ага кудуретим жок эле. Бүт боюмду тер басып турду. Согушту эстедим. Жарадар болуп палатада жатканымды эстедим. Өлүү үчүн поездди күткөнүмдү, агыны күчтүү шаар сууга барганымды эстедим. Аттиң, ошондо эле өлүп калсамчы, мен бул жерге темселеп эмнеге келдим экен дедим. Назирага жазган каттарымды эстедим. Анын баары калп эле, мен күнөөлүүмүн. Мына аны тиктей албай тескери карап турам. Ал менин бет маңдайыма өттү, тиктей албадым. Жакын келди. Менин мойнума асылды. Кирдеген мойнуму жыттагылады. Өскөн чачымды салаалары менен тарады. Ыйлап жатты, буркурап жатты. Чыдай албадым. Ичим жыпчык толгон кайгы менен муң, кусалык менен сагыныч ташкындап сыртка чыга албай көөдөнүмдү тепкилеп турду. Чыдадым.
Назиранын колдорун түрттүм. Ал асылып кое бербеди. Беттеримден, мойнумдан жыттагылады буулуктум. Баа деген үнүм куду алкымыма келип кысталып турду. Аны тишимди тишиме коюп чыгарбай турдум. Көздөрүмдүн чөйчөгүнө жаш толду. Аны Назирага көрсөтпөөгө аракеттендим. Мойнумдан Назиранын колдорун күч менен түрттүм. Макоолук кылдым. Жолборс, бери карачы. Бул эмне? Сенден үмүтүм ушул беле? Бул эмне деген жоругуң? Сенин сүйүң ушунчалык беле? Эмне унчукпайсың? Деп Назира буркурап ыйлап жатты. Аны кучактап, өпкүлөп соороткум келди. Саамай чачынан сылап, көз жашын арчып эркелетким келди. Анте албадым. Чыдап тура бердим. Ооба, мен макоолук кылдым. Назира унчукпай калды. Көз жашын арчып, арт жактан кимдидир издеди. Мен болсо басып кете албай тура бердим. Эгер былк этсем эле жыгылып кетчүдөймүн. Жолборс, деди Назира. Карачы, жеңиш каңым чоңоюп калды. Тигине ойноп жатат. Айтпа, дедим. Бакырып ие жаздап, үнүмдү калтыратып. Айта көрбө, Назира. Мен жеңишкүлдү көрдүм. Узун бойлуу, кара костюмчан галстук тагынган киши ары жактан жай басып келип, жеңишкүлдү колунан жетелеп бак ичине аралады. Тааныдым. Назиранын күйөөсү. Кызым аны ата дейт. Ооба, ооба ошентсин. Жолборс, болор иш болуптур, деди Назира өзүндө күнөөлүү сезгендей. Бул эмнең? Деги кандай абалда калгансың? Өңүңдөгү жылдызың кана. Сен баягы жолборс болбой калыпсың го. Сен турмушуңдан адашкансың го. Алдангансың го. Же түрмөдөн чыктыңбы? Айтчы, жолборс, кантип бизди таштадың? Бизди мустар кылууга кантип батындың? Биздин махабатыбыз кана? Сүйүүбүз, тилегибиз кана? Менин жылдызым жерге түшкөн, өчкөн, талкаланган, жоголгон. Назира, эми сенден өтүнүчүм, менден эч нерсе сураба. Жеңишкүл мени тааныбай эле койсун. Ошол атасы болсун. Сенден суранарым ушул. Эми кош, Назира, айтса. Атам барбы? 2 жыл болду. Өзүңөн топурак буйрбады. Апам болсо энемден 1 жылдан кийин каза болгон. Баарынын азабы мен жалгыз тарттым. А сеникичи, жолборс, сеники баарынан оор, баарынан кайгылуу болду. А сен болсо мени каргава, Назира. Согушту карга. Кош эми. Мен сенделип ошол жерден араң жылдым. Буттарымы сүдүрөп басып бараттым. Көөдөнүм өрттөнүп баратты. Көз жашымы токтото албадым. Ал көкүрөгүм ылдый чууруп баратты. Бет маңдайымды тиктеп булуктап бараттым. Кош менин алтыным, кош менин махабатым, сүйүүм, кош менин Назирам. Артыма кылжай албадым. Жеңишкүлүмдү дагы бир тиктегим келди. Боорума кыскым келди. Анте албадым. О Кудай, бул эмне деген кордугуң? Пендеңди азапка жараттың беле? Өксүү, кайгыруу. Эң жакындарынан ажыроо үчүн жаралды беле адам? Атам да көз жумуптур. О жерге кирген согуш. Жылдар өтүп жатат. Мен да бул өксүк турмушка көнүп баратам. Шаардын тегерегинде көп жүрдүм. Акыры Коңур жазыма келдим. Өлгөндөн калгандар менен учураштым. Сырымды эч ким билбейт. Аширакеда жумушчу батальонуна барып келиптир. Оорулуу болуп калыптыр. Мени көрүп ыйлады. Сыдык дайынсыз жок экен. Сатар бир бутунан ажырап кайтып келиптир. Назиранын күйөөсү мен чала тааныган Рыскул деген киши экен. Мен бакта учурашкандан кийин Назираны көрбөдүм. Алар бат эле Баткен тарапка көчүп кетип калышты. Билбейм, Назира менден алыс жүргүсү келдиби? Арадан 5 жыл өтүп, алар кайра Коңур жазга келишти. Бир жолу менин кароолканамдын жанынан өтүп баратып, мени көрө коюп тескери бурулуп кетти. Анда бир өксүп алдым. Кичине унутайын дегендерим кайрадан эсиме түштү. Жеңишкүлүм бойго жетип калды. Аны мен тааныйм. Ал мени бир карып катары көрөт дечи элем, бирок акылдуу жетилиптир. Адамдарга көз карашы башка экен. О, Назира, Назира, мен сага ыраазымын. Түбөлүк ыраазымын. Менин айткандарымды аткарыпсың. Сен Жеңиштайга эч нерсе айтпапсың. Рахмат сага, Назира. Назира 2 уул төрөп, экөө тең турбаганын уктум. Кейидим. Күйөөсү дурус немекен. Жеңишкүлүмдү жакшы асырады. Бир күнү Назира менен бир аялдын сүйлөшүп жатканын кокусунан угуп калдым. Жеңишкүлүм жакында күйөөгө чыкканы жатат. Окуусу жабылып каникул болсо эле той баштайбыз, деди Назира. Мен бурчтан бурулуп кеттим. Ылайым бактылуу болушсун.
Алардын тагдыры эч качан Назира экөөбүздүн тагдырыбызга окшобосун, дедим өзүмчө. Бая ушул кароолкананын алдынан жеңиш гүлүм өтүп баратты. Аны көрүп боюмду ула калайын дедим. Жанында бир жигит баратат. Шыңкылдап күлөт. Садага болоюн кызым. Менин кароолканамды ал кайдан тиктесин, мен кайдан жүрүп атам десин, деп ойлоп каңырыгым түтөп турдум эле алар кароолкананы көздөй басып келишти. Ата, муздак сууңуз барбы? Деп сурады Жеңишгүл. Садага болоюн, ата дейт. Бар дедим. Бар кызым, бар. Кружкадагы сууну жутту. Айланайын, бир жакшына болуп чоңоюптур. Менин боппоз өңүмө боору ооругандай тигилет. Садага болоюн. Мени ким дедиң экен? Мен жөнүндө эмне деп ойлодуң экен? Сууну ичип болуп. Чоң рахмат, ата. Сууңуз муздак экен, дейт. Өнүңдөн садага кетейин. Өзүмдү токтото албадым. Алар кетери менен өксүбүйдүм. Кароолканамда өңкүрөдүм. Соолуган согушту каргадым. Бактылуу болгула, балдарым. Келечегиңер эң сонун болсун, дедим. Жылдар өтүп жатты. Ушул дептеримди кыйладан бери колго албай койдум эле. Бүгүн кайра ага чиймелеп олтурам. Жеңишгүлүм уултүрөптүр. Аны уктум. Өзүмдү өзүм сүйүнчүлөдүм. Кароолканада олтуруп алып куду Назиранын үнүнө окшоштуруп сүйлөп, анан ага жооп бердим. Сүйүнгөндөн ошенттим. Жолборс, неберелүү болдуң, сүйүнчү. Өзүмө өзүм ушинттим. Назиранын Жеңишгүлүм төрөлгөндө сүйүнчүлөп жазган катын издеп таптым. Дагы бир сыйра окудум. О, садага болоюн. Бешик боосу бек болсун. Өмүрү узун болсун. Бактылуу өссүн. Тынчтык күнүн баласы болсун деп өзүмчө сүйлөнө бердим. Култуңдап эле аны муну кармалайм. Көкүрөгүмдөгү кайгы менен өксүүнү бул кабар аз болсо да жууп кеткенсиди. Назира, дедим өзүмчө. Эми сенден суранарым, мен бешик сатып берейин. Кой, албайм дебе, Назира. Менин көрө катыма жанагы пенсиям деле жетет. Ачкадан өлөт белем. Айлыгыма ушул ата журтумдагы кароолканада күзөттө туруп, кыштын суугуна, жайдын ысыгына жан кейитип тапкан бешенетер акчамы алып берем. Ооба, Назира, жанагы 4 буттуу бешик бар го. Бешикпи? Ооба, ошону алып берем, деп шыбырадым. Назира менен сүйлөштүм. Ал мага окшоп кыялданып олтурат бекен. Мен болсо неберемдин келечеги жөнүндө оюмдун аягына чыга албай жатам. Менин неберемин келечеги кандай болор экен? Мына, бүгүн өзүм кичине ыраазымын. Дүкөндөн ак бешик сатып алдым. Жеңишгүлүм бешик тою өткөргөн күнү эле. Бул бешикти өз айлыгыма алдым. Кечке маал Жеңишгүлүмдүн үйүнө бардым. Чакан корогу электр нур төгүп, стол үстүндө дасторкон жайнап турган экен. Бака-шака үн чыгат. Коргондун оозуна келип, буйдалып азыраак туруп калдым. Ичкериге карадым. Ана, Назира күйөөсүнүн жанында отурат. Жеңишгүлүм ары бери басып, мейман күтүп жатат. Жеңишгүлүмдүн жана күйөө баламдын тең туштары олтурушат. Алар алып келген белектер бир жакта. Неберем Назиранын колунда чүргөктө. Ал ага бирдемелерди айтып жатат. Угулбайт. Эмне деп жатты экен? Ана, Рыскул бөбөктүн мурдунан чымчып өптү. Ооба, анын да небереси. Бешикти көтөрүп кирип бардым. Салам айттым. Баары мени тиктеп, көй ордуларынан тура калышты. Назирага даап көз сала албадым. Келиңиз, ата, деп Жеңишканым утурлап келди. Бешикти көрүп таңдана түштү. Ал мага колумдагы бешикке, анан апасына карады. Ал, айланайын кызым, ала кой. Бөбөгүңү алып келдим. Тапканым ушул болду, ала кой, садага болоюн кызым. Жеңишжанга бешикти сундум. Алды да кылчактап апасына дагы карады. Ата, төргөтүңүз, деп Жеңишжанымдын күйөөсү жаныма келди. Келиңиз, бул жакка өтүңүз, мына бул жерге. Ал Назиранын жанындагы бош орунду көрсөттү. Ушул учурда Назиранын көзүнө көзүм чагылыша түштү. Анын көз жашы бетинен ылдый сызылып куюлуп жаткан экен. Ал мени жалдырап тиктеп, анан Жеңишгүлдү күнөөлүүдөй тиктеди. Жеңишгүл болсо бешикти кармаган боюнча туруп калды. Рахмат, балам, дедим. Кароолканам ийин калды. Ошого барайын. Тоюңарды уланткыла, мен кароолканага барайын. Нан ооз тийдим. Өз кызымдын үйүнөн туз таттым. Мына, бүгүн өзүм кичине ыраазымын. Мен согушту көрдүм. Бүттүм. Жолборс акенин чиймелери саргайып, эскирип калган дептерлердин акыркы барагын жаап коюп, аларды тиктеп шалдайып олтуруп калдым. Каңырыгым түтөп, муундарым калтырады. Ордуман козголо албай тунжурадым. Бир маалда эшикке чыктым. Түн жарышып, мезгил таңга жакындашып калгансыптыр. Асманда жылдыздар жыш. Жолборс акенин жоголгон жылдыздарын издедим, издей бердим. Кайсынысы болду экен? Жок, мен аны таба албадым. Үйгө кирдим.
Кабат-кабат тигилген дептерлерди дагы бир сыйра барактап көпкө телмирип олтурдум. Азыр кароолканада мылтыгына сүйөнүп шырп эткен дабышкан кулак туруп, коом мүлкүн кайтарып олтурган Жолборс акени көз алдыма элестеттим. Ал дагы эле жоголгон жылдыздарын издеп жатат бекен. Төшөгүмө жаттым, көзүмү жумдум, уйкум келбейт. Чала була уктап кеткен экенмин. Адалат эже эшикке чыккандай болду. Тыңшасам, короздор аркы-дерки кыйкырып жатышыптыр. Эшикке чыктым. Өтө эле эрте экен. Бул маалда Адалат эже гана турчу эле. Корооду ары-бери бастым. Муздак сууга жуундум. Убакыт өтүп жатты. Кеңеш, кел, чай даяр болду. Бүгүн өтө эле эрте ойгондуң бей? Деди Адалат эже. Анан өзү да дасторконго бирге олтурду. Кечээ Жолборс жөнүндө сурадың эле, мен айта албадым. Байкуш кандай кишиле, деди Адалат эже. Чай чыныны мага сунуп, бир убакта айылдын азамат жигити эле соолуган согушка кетип ушинтип келди. Эмне себеп экенин эч ким билбейт. Сүйүп алган Назирасын таштап бир орусска үйлөнүп, антын балалуу болуп кат жазган эмиш деп укканбыз. Ошол жакта көп жылдар дарексиз жүрдү. Анан бир күнү өзү келип калыптыр. Ата-энеси Байкуш зарлап жүрүп көз жумушту. Оштун ар жеринде тентиреп жүрүптүр. Бу согушун кургур айнытып койгон экен. Азыр болсо үй жайы да жок. Атасынын үйү бузулуп, анын ордуна геолог база түшкөн. Ошондо кароол болуп иштейт. Тиричилиги ошол кароолканада. Бечара Назира бир убакта сүйдү эле. Аны таштап кетти. Ага чыдай албай күйөөсүн жетелеп 5-6 жыл жоголуп кайра келди окшойт. Мен ошол жолдон көп өтөм. Өткөн сайын анын албеттүү боюна суктана карап, Байкуштун үңкүйүп жалгыз олтурганына кейип кетем. Бир убакта кандай адам эле? Ал мени азыр да тааныбайт. Ушул убакытка чейин билбейт. Каран калсын, бир кезде жакшы көргөн адамыңды унута албайт экенсиң. Жашымда карнап, дасормал кештелеп, өз колум менен бере албай, урушта жүргөндө жибердим эле. Ошол сизби? Атамга деп кат жазган сиз белеңиз, деп жибердим. Ботом, айланайын Кеңеш, сага ким айтты? Өзүбү? Мени билет бекен? Эч ким билчү эмес эле го, деп Адалат эже кызарып татарып кетти. Ыңгайсызданып калды. Мен эски чарчыда түйүлө турган дептерлерди көрсөттүм. Алар жөнүндө кыскача айтып бердим. Ол да шорун каткыр десе. Шору каткан экен да, деди Адалат эже. Дептерлерден көзүн албай, аны колуна алып кармалап көргүсү келип, айтпа, айланайын, Кеңеш, айта көрбө. Жолборс мени билбей эле койсун. Ол да шорун каткыр десе, согушуңдун аты өчсүнчү. Адалат эже чайын чала була уртап ордунан туруп кетти. Мына, бир нече күндөн бери Жолборс акенин депдерлерин колтуктап эртелеп үйдөн алып жөнөйм да, ага бере албай, кечинде кайра көтөрүп келем. Ушунча кайрат кылып алып барууга батына албадым. Геолог базага бурулуп, кайра артыма жөнөйм. Кароолканага такырдай албайм. Жолборс акенин бетин кантип тиктейм? Жолдон бирөө көрүнсө, Жолборс аке болбосун деп чочуп кетем. Бекине калам. Жолборс акенин ушундай өксүк, түбөлүк майып болушуна куду мен себепкер сыяктанам. Бүгүн пенсия берүүчү күнүм. Адамдар опур-топур. Кассадагы акчаларды иреттеп коюп, дарчага колумду сунуп кайра тартып алдым. Ачууга батына албай бир кыйла убакыт өткөздүм. Жалган эле аны-муну иштемиш болуп алаксыдым. Бирок законда бүгүн пенсияны бербей коюуга акым жок. Кассанын дарчасын ачтым. Ана, дубалга сүйөнүп Жолборс аке турат. Анын эч ким менен иши жоктой, баягы калыбында. Анын жылдызы өчкөн боп-боз өңүнө карадым. Калтырап кеттим. Ага күнөөлүүдөй сездим өзүмдү. Ал да мага карап калды. Анын шишимек тарткан жоң көздөрүнөн согушту көрдүм. Бир кезде сары жалга торпок ташырып, топту жарып кыйкырып чаап бара жаткан жигиттик кезин, атлас көйнөкчөн Назираны, коңур жаздын өрүктөрүнүн гүлдөрүн, асмандагы жылдыздарды көрдүм. Бекетте кайра тайтып, уулун жолго атказган Нармат карыяны, колхоз тоюн башкарып барбалаңдап жүргөн Селсебет Ашырды көрдүм. Анын көзүнөн гранатаны белине байланып, душманды көздөй чуркап бара жаткан Алексейди. Ал жарган танктын кара кочкул жалынын, Алексейни кыналыша олтуруп сүрөткө түшкөн ак саргыл Лиданы, Гитлердин сүрөтүн тытып, батышты көздөй чачып жаткан вокзалдын аянтында жер шыпырып жүргөн жүдөө Жолборсту көрдүм. Анын көзүнөн бактын ичине Жеңишгүлдү жетелеп жүргөн Рыскулду, жапжарык короодо ак бешикти кармап аң-таң болуп турган Жеңишгүлдү көрдүм. Ошол бешикте термелеп, мамырап уктап жаткан Бөбөктү көрдүм. Колдорум калтырап, бүт денемди тер басып кетти. Кары жаш пенсия алып жатат. Бүгүн акчаңызды кассадан алыс кетпей туруп санап алыңыз, деп эч кимисине айта албадым. Ага кубатым жетпеди. Кулагыма биздин келечегибиз кандай болор экен деген Назиранын сөзү угулду. Эң сонун болот, деп Жолборс аке. Ага жалт карадым. Дубалга сүйөнүп турат. Уулум, мага ашыкча акча берипсиң. Этият кыл, деп бирөө акча кайтарды.
Мен дагы эле жолборс акени тиктеп турдум. Мен согушту көрбөгөнмүн. Ана, эми көрдүм. Согуш адамды ушундай абалга дуушар кылат экен. Эх, согуш, согуш. Бардыгы пенсия алып бүттү. Эч кимдин рахматы алкышы кулагымда калган жок. Дал болуп олтуруп калдым. Ана, Даршаны көздөй жолборс аке калдайып басып келе жатат. Жетти. Китепчесин таштады. Аны алсам ичинде акча бар экен. Айлыгын алыптыр. Баягы карызга алганын кайтарыптыр. Кичинекей кагазда рахмат энем деген жазуу жүрөт. Менин абалыма түшүнүптүр. Аны окуп ого бетер алдастай түштүм. Эптеп пенсиясын эсептеп китепчесин ичине салдым да аны дептерлер түйүлүү турган чарчынын үстүнө коюп, мен пенсияны эмне үчүн алып жүрөм деген жолборс акенин кароолканада жер карап олтурганда айткан сөзү кулагыма кайта угулду. Бүгүн анын эшикке кантип чыгып баратканын көрө албадым. Ошол замат арыз жазайын десем, колдорумдун калтыраганы басылбай койду. Иштен кийин сен деле басып үйгө келдим. Адалат эже бозосун көтөрүп чыкты. Андан удаа жуттум. Начальнигиме арыз жаздым. Мен бул жерде мындан ары иштей албайм. Шаарга кетем. Институтка окуйм. 1967 жыл Ош шаары. Соңку сөз. Повесттин жаралуу таржымалынан. Мына, урматтуу окурманым, менин жупуну бир чыгармамды окуп чыктыңыз. Көңүлүңүзгө жактыбы, жакпадыбы биле албаймын. Сизди Жолборс менен Назиранын алгачкы махабаты, акыркы кайгы муңу толкундаттыбы, ойлондурдубу, аны да биле албаймын. Бир гана билгеним, сиз ушул китепти окудуңуз. Бул чыгарма 1967 жылы жазылган. Адегенде Ала Тоо журналынан жарык көрүп, андан кийин Кыргызстан басмасынан өзүнчө китеп болуп басылып чыккан. Бирок өткөн 26 жылдан бери китеп кайра басылган жок. Автору катары ал китепти кайра бастырып чыгарууга мен да далаалаттанганым жок эле. Мына, өткөн ошончо жылдардын ичинде бул китеп жөнүндө жылуу жумшак пикирлер өтө эле көп айтылып келе жатат. Буга күбө жүздөгөн каттардын ичинен айрым бирөөлөрүн гана тандап алып, болгону да кыска нуска айтылгандарынан үзүндүлөрдү ушул китептин баш жагына бердик. Албетте, чоң ойлор, сунуштар, каалоолор айтылган каттар көп. Алардын бардыгынан гезит журналдарга чыккан ой-пикирлерден үзүндүлөр келтирилген жок. Бир гана бүгүнкү илимдин доктору Киреше Иминалиевдин Ала Тоо журналына кол жазмасын кыскартылып берилген жеринен мисал келтирилди. Ар бир жазуучунун өзүнүн окурманы бар, өзүнүн асманы, жери, алкагы бар. Бирөө аз чыгарма жазып, чоң кадыр-баркка ээ болот. Ал эми айрым бирөөлөр көп чыгарма жазып, өзүн өзү ооз көптүрө мактап, телевизорго, радиого, гезит журналдарга удаа жулкунуп, даңкын чыгарууга умтулушат. Бул китептин автору ага барбаган, өзүн үгүттөөдөн арбак алыс жүргөн. Өткөн 26 жылдын ичинде мен көп повесттерди, ырларды, поэмаларды жаздым. Өлбөстүккө таазим, Ак Шынар, Мачурумтал өңдөнгөн 10дон ашык повесттерим кеңири белгилүү. Бирок адабий кечелерде, эл аралаган жолугушуулар өткөргөн жерлерде кайсы гана окурман болбосун биринчи иретте махабат менен коштошуу повести тууралуу суроону көп беришет. Алардын негизгиси эле махабат менен коштошууну кантип жазгансыз? Жолборс аке менен Назиранын прототиби барбы? Ушул китебиңиз эмне үчүн кайра басылып чыкпайт? Ар кимдир айтып жүрүшөт. Автор өзү махабат менен коштошуп кеткен экен деп. Же сиз махабат менен коштошупсуз, эми кайра жолугушасызбы? Деген дагы башка кызыктуу суроолор көп берилет. Анын үстүнө миңдеген окурмандардын ышкысын туудурган бул чыгарманын жаралганына мына 26 жыл болуп калды. Китепти кичилерде эмес, өзүмдө дагы жалгыз нускасы калбай, мурдагы Кыргызстан басмасынын архивинен контролдук нусканы сурап алганмын. Китептин атын угуп, бирок окууга жете албаган жаштардын мага болгон суроо талаптарын эске албай кое албадым. Ошондуктан эң катаал шартка карабастан өзүмчө кайра бастырууну чечтим. Бул жерде мага көмөктөш болгон Кыргыз жазуучулар союзунун адабият жайылтуу бюросунун жетекчиси, таланттуу акын Марковая Аматовго, спонсорлук жардамды уюштурган Ош облусунун мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Стамакун Асаналиевге, Жалал Абаддагы оттун базасынын директору Хамит Бечеловго, Кочкор Атадагы Кыргыз нефть өндүрүштүк бирикмесинин башкы директору Таштемир Калбаевге ак тилимден рахматымды айтамын. Эми бул махабат менен коштошууну кайра бастырып окурмандарга таратып берүү менен алардын жогорудагы дайыма берилип келе жаткан суроолорун канааттандыра аламбы? Албетте, 60-жылдардагы окурмандардай эле бүгүнкү муундарда мага көптөгөн суроолор менен кайрылышары төгөн эмес. Мүмкүн бүгүнкү китепкөйлөр 26 жылдан кийин жарык көрүп жаткан повестиңизди кайра карап чыгып, оңдоп түзөдүңүзбү деген суроону берип калышы ыктымал. Жок, эч бир жерине кол тийгизгеним жок. Мурда кандай жазылып жарык көрсө ошол бойдон кайра басылып жатат. Эми китептин жазылыш тарыхына кыскача токтолоюн. Жолборстун прототиби бар. Мен Ата мекендик улуу согуш жылдары
Оштун үстү Папан айылында болдум. Кабыргам ката электе. Кош айдап, кетмен чаап, жол казып колхоздо иштедим. Башталгыч мектептин 4-классын бүтпөй калдым. Согуш бүткөндөн кийин эптеп 7-класстын күбөлүгүн таап, Ошко келип окууга кирдим. Областтык кыргыз орто мектеби интернат түрүндө экен. Мына ошол мектепте окуп жүрүп, азыркыга чейин геологбаз деп аталып жүргөн Ош шаарынын түштүк тарабындагы кыштактагы Адалат деген эжебиздин үйүнө анча-мынча барып турчубуз. Адалат Гаргар дешчү ал эжебизди. Бозо сатаар эле. Дем алыш күндөрү же башка бош убактыбызда үчөө-төртөөбүз чогулуп барып бозо ичер элек. Адалат Гаргар эжебизге карызга да бозо берчү. Мына ошол үйдө жашы 30 чамасында, башында түлкү тебетеги бар, каптама чапанынын сыртынан жашыл чарчы байланган өңү бозоңку бир адам сабырсыз калыбында бозо ичип отурду. Адегенде Адалат эженин күйөөсү деп ойлогонбуз. Бир жолу бизге жакын олтуруп бозо ичип жаткандардын сөзүн угуп калдым. Тиги жигит согуштан эркектигинен ажырап келиптир. Аялы 2 кат бир төшөктө жата белек жалгыз кызын ээрчитип башка күйөөгө чыгып кетиптир дешти алар. Ошондон кийин ал кишиге таңыркап да, боору ооруп да карап коюп жүрдүк. Аты Жолдош эле. 1951-жылы окууну бүтүп аттестат алып айылга барып, кайра шаарга келип областтык редакцияда иштеп жүрдүм. Ошол тааныш Жолдош аке шаардагы чайканаларга суу ташып, орус тиркөөсүнө кароол болуп, бактагы асфальт төшөлгөн жолдорду шыпырып жүрдү. Кайсы бир кыргыз эмес улуттун өкүлдөрү менен вино, пиво ичип, кызарып татарып, кээде башы көзү көгөрүп жүргөн учурларын да кезиктирдим. Кийин барып ичкенди койду көрүнөт. Пиян базар деп аталган жердеги чайканада иштеп жүрдү. Жашы да өйдөлөп токтоо мүнөзгө өттү. Бирок мен ошончолук билгеним менен ал киши тууралуу жазуу жадыма келген эмес. 1967-жылы февралдын аяк чени кыш жеңил тартып күн жылуу эле. Пиян базардагы мончодон чыгып баратсам, 2 тааныш жолугуп калды. Чайкана ремонттолуп, чарпайлар жол жакка чыгарылып коюлган экен. Алардын бирине көчүп коюп үчөөбүз чай ичип калдык. Бир убакта көзүмө Жолдош аке урунду. Ал бизден арыраагта 2 колун кошуруп батыш тарапты тиктеп отурат. Алдынан адам өтсө да, араба өтсө да назар таштап же көзүн ирмебейт. Карагыла, дедим берки экөөнө. Жолдош акенин көзүнөн мен согушту көрүп жатам. Беркилер кайдыгер угушту бул сөзүмдү. Анан мээми чагылгандай эле бир жарк деген жарык түшкөнсүдө. Мен бул киши жөнүндө жазам деп шашып да, энтигип да айттым. Мен Жолдош акенин тарыхын жакшы билем, айтып берем, деди тиги экөөнүн бири. Жок, дедим шашып. Сиз айтсаңыз, мен жаза албай калам, дедим да шашкан бойдон жөнөп кеттим. Көчөгө батпай делдектеп баратам. Кантип жазам, эмне деп жазам билбейм. Оюм уйгу-туйгу. Дембедем болгон немедей элтеңдеп баратсам, Жолон Мамутов чоң портфелин салаңдата көтөрүп келатыптыр. Колум кармай калып эле, убактың барбы, дедим. Ал адатындай күлүмсүрөп, не? Деди. Сага бир нерсе айткым келип жатат, дедим. Ошентип экөөбүз Ош кыргыз драм театрынын айланасындагы көчөлөрдү 2 сааттай айлана бастык. Жолдош жөнүндө айта бердим. Ал киши тууралуу эки эле нерсе билчүмүн. Биринчиси эркектигинен ажыраганы, экинчиси кызы бой жетип күйөөгө чыгып уул төрөгөндө бешик сатып алып барып бергенин уккамын. Башка эчтеке билбейм. Акырында жолон чыгармаңызды кантип баштайсыз, деди. Кантип баштаарымды билбейт элем. Ойлонуп туруп, пенсия алган жерден баштайм. Мен эмне үчүн пенсия алам деген Жолдош акенин сөзүнөн баштайм, дедим. Жолон унчукпады. Анан сиз акынсыз го, эми прозага өтөт экенсиз да, деп койду. Анын Саал мага ишене бербегенин түшүндүм. Экөөбүз коштоштук. 2-3 күндөн кийин жолдомо таап, Оштогу дем алуу үйүнө барып, директоруна айтып, 2 орундуу жайга жалгыз жайгаштым. Шарттуу түрдө жылдызы жерге түшкөн адам деп тема койдум да жаза баштадым. Күндөп-түндөп жаза бердим. Билбейм, ой үстүнө ойлор топтоло берди. Жаза бердим. 4-5 күндө 50 барактан ашырып жаздым. Бир күнү кечки маал Жолон Мамутов менен Карымшак Ташбаев экөө келип калышты. Жолон бир бөтөлкө аракты стол үстүнө коюп, Ташаке, канча жазсаңыз баарын окуп бериң. Мен сизге кызыгып калдым, деди. Окуп бердим. Экөө үн катпай угушту. Эгерде ушул бойдон кетсеңиз, мунуңуз жакшы чыгарма болот, дешип экөө кайтып кетишти. Дагы бир аз жазылып, анан 8-мартта үйгө барып, анан ишке жолугуп жолдомо мөөнөттө бүтүп калды. Кийин ишке аралашып кетип, улантып жазууга чыгынбадым. Күндөрдүн биринде түнкү саат 12-лер чамасында Жолон телефон чалды. Саламдашып телефон чалганына кечирим сурап, повестиңизди бүттүңүзбү? Жолборс менен Назиранын тагдыры менин тынчыма алып жатат, деди. Мен баягы боюнча турганын айттым. Бүтүңүз, Ташеке, деди жай гана. Билесизби, аныңыз мыкты чыгарма болот. Жолондун сөзү мага дагы шык берди.
Кайра киришип бат эле бүтүп койдум. Анан Ала тоо журналын алып келдим. Анын башкы редактору Төлөгөн Касымбеков сен ырыңы эле жазып жүрө бербейсиңби деп кайдыгер кабыл алды. Акыры көндү. Үйүнө ээрчитип барып окутту. Бүтөөрүм менен колумду кысып, анча-мынча оюн айтып, ошол жылдын сентябрь номерине журналга жарыялады. Повесттин жазылыш таржымалы ушул 1993 жыл.